Қандай сонына барайы, қандай сонын жаңылықтар, сонын емес та жаңылықтар дегеле. Қырғызстан өзінің оғында жашоосын улантууда. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу бишкектиктер, баардыгыңыздарды жастын келиши менен куттуктайбыз. Эми өткөн заман болгондо 2 күндөн кийин баардыгыбыз бүткүл дүйнөлүк, бүткүл союздук ишембиликке чыкмак экенбиз. Владимир Ильичтин туулган күн деп. Туулган күнгө карабастан баардыгыңыздарды ишембиликке чыгып, өзүңүздөрдүн короңуздарды айлана чөйрөнү тазалоого чакырабыз. Себеби биздин өлкөбүздүн тазалыгы албетте биздин коробуздан башталат. Бул бүгүнкү кечебиздин ураны болсун дагы, анан сөзсүз түрдө ишенген гана булактарга ишениңиздер. Ишенген булактардын бири бул ТВ1 каналы, иш күндүн кечи. Ал эми медицина булактары болсо, эми өзүңүздөр билесиздер кимге ишеништи, кимге ишенбешти. Мен Эркин Рыскулбеков, биз баштайбыз. Чымчык сойсоң дагы касапчыга белги, чымчык койсо дагы чочубайбы эли. Кел досум эркиндикти сезели жели, терең ойлон чын жүрөккөн бергин. Келечеги кыргызымдын колунда, сенин үнүң мааниге, ошон үчүн патриот келсин, каалаган партияга берсин. Алдыга койгон максаттарды тынчтык жолу менен жеңсин. Урматтуу биздин жалгыз ажо, сиз байкап адилетке билдеңиз. Добусту санаган кызматкери, сиз бир да ката кетирбеңиз. Көрөлүү элимдин колдогонун, кайсыл бийликкелерин да терс таасирдүү кыймылдарды балким чогуу жеңеттир биз. Балким урпак кулоо үчүн эми сатпай добушумду, ачылып жолуң болуп шыдыр, чын жүрөктөн береттир биз. Чымчык сойсоң дагы касапчыга белги, чымчык койсо дагы чочубайбы эли. Кел досум эркиндикти сезели жели, терең ойлон чын жүрөккөн бергин. Келечеги кыргызымдын колунда, сенин үнүң мааниге, ошон үчүн добушумду бер. Болгону болду, жаман болду, алмаштыралы жаман жолду. Кыш болду, үшүп тоңдук, алган түшүп кылып чоңдук. Акчасыз эле берели кызык болду, саламыбыз барыбыздын түз эле болсун. Чатырыбыз бир кемедебиз, келгиле сүзөлүү күчтү кошуп, жүйлөнүп учалы ашып озуп. Ар бир улуттар бириңе доссуң, колдогу мүмкүнчүлүк кетсе кассың. Саткан добушун көрүн кассın, себеби өлөт анын урпактары, отурат анан ал кармап башын. Тарыхты жакшылап эстейли же тарыхты жакшылап келип жатсын. Ушинтип эле жүрө беребизби, биз деле өнүгүп жетилели. Отура бербей жөн эле тиленип, болбосо менин сенин жетигениң арыкта агып кетип калды. Арыкта агып кетип калды. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Кутмандуу кечиңиздер менен ушул дүйшөмбүңүздөр ийгиликтүү болсун дагы, кирип келген аптадагы жалаң ийгиликтерди алып келсин. Бирок өзүңүздөр жаңы эле көрдүңүздөр, биздин тасмабызды баштаган видео тасма, биздин бүгүнкү программабызды баштаган видео тасма Бегиш мырзанын аткаруусундагы тасма болду дагы. Ал эми ушул мырза Кыргызстандагы таланттуу, мындай өзүнүн жарандык позициясы бар мырзалардын бири. Жакында эле 2 күн мурун Америка Кошмо Штаттарына бир нече жылга жашаганга, иштегенге кеткендигинен кабар алдык. Анан бул дагы мен үчүн, бардыгыбыз үчүн бул мындай коңгуроо да. Биздин жаштарыбыз, биздин прогрессивдүү жарандарыбыз акырындап Кыргызстандан кетип атат. Анан бирок Атыр Абдрахматова кетпейт болуш керек деп ойлойм. Себеби сиз кетип калсаңыз анда билбейм эмне болот. Атыр Абдрахматова бүгүнкү студиябыздын мейманы.
саламатсыңар. Кыргызстандан кеткиңиз келип жүрөбү? Кээдемде ой болобу ушундай? Өзүмдө ой болгон эмес болуш керек, бирок көп ушундай кеңеш уккам да. Акыркы 10 жылдын ичинде көп эле жолуктум. Атыр кетип калбайсыңбы? Сен сырттан өзүңө жакшы жумуш, жакшы орун табасың. Сага окшогон сынчыл ой жүгүрткөндөргө орун табылат сөзсүз түрдө. Өзгөчө жана шайлоо маалында же болбосо кайсы бир саясий чоң ызы чуу маалында биз каршы пикирге чыкканда жанагындай саясий өзүңө жардам сурап чыгып кетсең болот деген сунуштар түшкөн да. Кеңеш сунуш эмес, кеңештер болгон да. Бирок мен чыккым келбейт, анткени чын эле мен өзүм Кыргызстанга байланганмын, өзүм кыргыз болгондон кийин. Андан кийин эми өзүм деле 40ка келип калдым. Мына эртең, мына бирси күнү мынакей заман өзгөрөт деп атып эми биз да 40тан аштык да. Бирок качан заман өзгөрөрү албетте тилекке каршы түшүнүксүз болгону капаландырат. Ушунча тажадым деген бир учурлар көп болобу? Акыркы убактарда канча болуп атат? Же тескерисинче мындай үмүт жанданат? Жок, тилекке каршы акыркы окуялардагы, акыркы шайлоо, референдумдагы, анан эми тажадым дегеним тилекке каршы бийликтен үмүт жок болсо, элден үмүт чоң да. Анан кийин өзүбүздүн арабызда жүргөн жаш, жигердүү, башы мындай элге көтөрүп аты чыгып аткан адамдарга ишеним көбүрөөк болгондо, мендечи дагы деле ишеним бар да. Анан кийин бирок ошол саясатчымын же болбосо мен мамлекетти башкарганга даярмын деп аттангандардын арасынан, биздин эле муунун арасынан кайра эле ошондой интрига, кайра эле саясий коррупция, кайра эле көз боемочулук, алдоо болгондо ошондо мен тажадым дейм да. Анткени канчалык дагы канча жол мен ишенип, канча жол дагы алданам. Эми мындай Кимге алдандыңыз акыркы жол? Жаш саясатчыларга. Анткени ушул директүү кеңештин шайлоосу дайындалганда албетте бардыгыбыз ар кандай сүйлөшүүлөр болду ар кайсы партиялар менен. Анан кийин ошол жаштар биригип өзүбүзчө чыгалы. Эч кандай мурунку эски саясатчылардан эч ким болбойт, коррупциялашкан эч ким адамдар болбойт. Анан кийин ошол коррупцияга байланыштуу, кандайдыр бир саясий кландарга байланыштуу адамдар болбойт, өзүбүз ишебиз, өзүбүз иш кылабыз деген акыркы мындай аракет болду. Андан кийин тилекке каршы азыр дагы ошол аракетибиздин аркасында дагы кайсы бир коррупцияга шектелүү, коррупцияга байланышкан адамдардын кулактары чыкканын көрүп, шайлоого чейин кайрадан ушундай бир ызаланган учур болду да тилекке каршы. Ошондо сиз өзүңүз билип билбей мындай коррупцияга малынган инсандарга иштеп калдыңызбы? Иштешип калдым десем болот, анткени эми түздөн түз эмес. Мен Сизди колдонуп кетишти, алдап кетишти кандай? Бираз, албетте бираз. Мен колдонгону бул менин ишим эмес. Мен кеп кеңешимде Кыргызстан бардыгы эле бул бурчунда жашагандардын бардыгы эле алат да. Мисалычы ошол эле журналисттер, ошол эле талапкерлер. Бирок ошол менин ошол ишеничимди, үмүтүмдү колдонуп кетти десем болот да. Анткени мен чын эле биздин муун биригип өзүбүзчө иштеп, өзүбүзчө шайлоого аттанып, өзүбүзчө ушундай команда түптөп, башкача нуктагы саясий ишти алып барууну, башкача нуктагы идеялардын атаандаштыгын көрсөтө алабыз деп ишенгем да. Тилекке каршы баары эскиче болуп калды. Баары азырынча эскиче болуп атат. Андан кийин кайра эле мен жаман болуп атам, анткени ошондой так талап койгон мен болуп, калгандары эми максатка жетиш үчүн ар кандай ыкмаларды колдонсок болот. Азыр түз эфирде ошол ысымдарды атай аласызбы? Же эрте азыр? Азырынча эрте го дейм, анткени мен ушул добуш берүү күнгө чейин эле бул суроо боюнча ушундай бир аз талашка түштүм, анткени анан ачыкка чыккандан эмнеге тартындым, анткени албетте ошол команданын ичинде таза да балдар бар, таза да кыздар бар. Анан башка региондордо дагы аттанган жаш жигиттер, кыздар бар да. Анан кийин бир-эки адам үчүн бардык ошол талапкерлерге же болбосо бардык ошол иштеп жаткан адамдарга мындай балта чаап койбойн дедим да. Бирок эгерде албетте далилиңиз да жок да ал мындай аркасында. Далил бар. Мен далили жок. Мен мындай да, мен алдан кулактар чыгып турат деген. Кулакты чыгып турат деген далил, так далилдери бар. Эми мен юрист болгондон кийин өзүмө ушуну талап коем да, жашоомдочу. Мен мыйзамды сакта деп талап кылсам, өзүм мыйзам сакташым керек. Эгерде мен далилсиз бирөөнү күнөөлөй албайм, далилсиз эч нерсе айтпайм да. Эми анткени бул менин баалуулугум да.
Анан ошол тажадым деген ошого да анткени канчалык деңгээлде анткени эгерде биздин муунда ошентип ар кандай сөзгө турбагандык, мисалы ошондо дагы мен Куранга коюп сөз берем, балдарым менен сөз берем деп ант берген бар эле да адамдарчы. Анан кийин ошол Куранды да аттап, балдарын да аттагандарын көрүп чоочулайсың да. Эми ошондон тажадым десем болот да, анткени эгерде биздин муунда ошондой чирик булгайткан иштерге аралашып, ошондой эле эскиче эле оюндарды кыла берсе, саясий кандайдыр бир өзүнүн Эми агасын көрүп индесет да. тилекке каршы. Бирок биз деле мисалы силер деле мен деле биздин деле агаларыбыз бар да, мисалы ошол эле саясатта, ошол эле коомдук иште жүргөн. Бирок алардын ишин биз турбай эле жүрүп атпайбызбы? Мен үчүн мисалы эң баалуу албетте мыйзам, коомдук кызыкчылык, андан Бирок алардын иштерин туурабай коюу кыйын болуп атпайбы? кыйын эмес, мүмкүн. Эң башкысы биз ошого көрүш керек да, бул биздин чындап эле мисалы ала качуу бул биздин үрп адат салт эмес, баалуулук эмес. Бул кийин пайда болуп мындай мындай кандай десем мындай бир бузуктуу нерседен келип ошондой салт деп бизге мындай атайын илдирип атышат да, көндүрүпчү. А мисалы сөзгө жигит турат деген бул биздин баалуулук болгон, туурабы? Сөздөн жаңылгыча андан көрө кет баш менен жооп бере турган учурлар болгон. Саясатчыларга таандык эмес да? Жок, эски саясатчыларга таандык болбой эле койсун. Бирок мисалы мен кылган ишимде ошол эле БШКда болобу, буга чейин деле мына экөөбүз эле 20 жылга жакын таанышпыз. Мен эч бир ошол өз ишимди кылганда эч качан бирөөнү алдап, атайын бир интриганы баштап, же болбосо эгерде сөз берсем, сөзүмөн айныган учур болгон эмес да. Макул, ал саясатчылар экен, атыр сиз айтып атпайсызбы, элге үмүтүм чоң депчи. А мен баягы нааразы болгондой болбойм, бирок акыркы шайлоонун жыйынтыктарын, бир нече шайлоонун жыйынтыктарын көрүп анан ал журтка болгон үмүтүм деле үзүлүп калды, чын айтсам. Көрсө эрчиме турбайлыбы деп. Эмнеге айтайынбы? Анткени жакырбыз. Мен бир өзүмө мындай акыркы 1-2 жылда ойлонуп аткан нерсе, биз сөз эркиндик деп абдан мындай сымыктанабыз. Сөз эркиндигине жетиштик биз деген ошол Борбор Азиядагы ошондой демократиянын сөз эркиндигинин аралчасыбыз депчи мисалы. Албетте бул жетишкендик. Бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей, сөз эркиндик бар, бирок финансылык эркиндик жок болгондон кийин, акча каражат эркиндик жок болгондон кийин сөз эркиндиктин баалуулугу төмөндөп калып атпайбы? Анткени айта беребиз. Тилибиз кыска. Айта беребиз, тилибиз узун болушу мүмкүн, бирок ишке келгенде күнүмкү катты, балдарыбыздын тамак ашын, кийим кечегин, окуусун, өзүбүздүн Кудай сактасын, мынакей азыр коронавирус менен дары дармектердин баасы, тиги тамак аштын, азык түлүктүн баасы кымбаттады. Элде акча жок. Ошон үчүн мынакей биз мына Европа мамлекеттерин кээде дискредитация кылып азыр биздин коомчулукта каршы пикир жасатышпайбы? Бирок аларды деле мисалы явкасы төмөн. Эмнеге? Анткени саясатка эл анчалык аралашпайт. Эмнеге? Анткени эл өзүнүн каты менен тың, өзүнүн чөнтөгү толгон, ошол саясатка убактысын короткон, ошол саясатчыларына да көбүнчөсү ишенет. Андан кийин мыйзам иштегенине ишенет. Анан ошол убакытты, ошол акчаны, ошол эң башкысы убакытты, саясатты талкуулабай, өзүнүн ошол өркүндөтүүгө, ошол эле космосту ачканга, ошол эле электромашиналарды жүргүзгөнгө, же болбосо туризм менен мындай алек болгонго үмүттөнүп да. Ооба. А биз болсо жакыр чөнтөк. Биздин экономикалык, финансылык ар бир үй бүлөдө жетишкендик болмоюнча, финансылык жетишкендик болмоюнча, биздин сөз эркиндигибиздин эч кандай пайдасы жок болуп калат атпайбы? Сөзүбүздүн эркиндигибиздин, тандообуздун эркиндигинин. Тандообуздун эркиндиги да жок болуп калат. Анткени эл мынакей шайлоого дагы мен 1-2 талапкерлерди ээрчип карап келдим. Эл баары эң жаштар келгиле, эң сергешиңер керек дейт да, бирок түнү барып ошол добуш берген күнгө чейин түнү барып 2-3 партия акча таркатса акчасын алды дагы, мен акчасын алып койбодумбу деп элде тескерисинче дагы деле эми бар да, мисалы элди буздуку дейт элек, эгерде акчасын алып коюп туруп добушун бербей койсо. А биздин эл айтып атпайбы, биз акчасын алып койдук, анда добушубузду беришибиз керек деп эл сөз кармап атат да. Бирок биз ушул жакырчылык маселени чечмейинче мен так көрүп турам, таза шайлоо же таза бийлик болбойт да. Мындай цикылдуу нерсе болуп атат да. Бирок таза шайлоо боюнча жакырчылык да чечилбейт. Албетте, ошон үчүн бизде мындай эл арасынан сурулуп чыккан, элдин ошол көйгөй менен чогуу мындай өскөн адамдар келмейинче. Наш народчу. Эми ал Президентпи, бул президентпи же бул мындай күтүлгөн нерсеби, даярдалган долбоорбу? Эми ар кандай сөз чыгып атат. Так маалыматым жок. Айта албайм азырынча. Менин оюм мындай да, азырынча айткан эрте. Мен мисалы үчүн болот го ишенем. Албетте мен да болот го ишенем, бирок болоттун тегерегиндерге ар кандай сөздөр чыгып атат да. Анан кийин кайсы жагы чын, кайсы жагы калп экенин билбегенден кийин мен ушундай өзүмдө дөмөк болуп турам да. Бирок бүгүн сиз дагы Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү катары иштедиңиз көп жылдар бою. Бүгүн мындай жаңы президент болду да.
шайлоодон утуп келген партияны кайра шайлоодон алып салган боюнчачы, НДПК боюнча. Бул негизи окуя 2016-жылы болгон. Мен БШКда мүчө болуп турган маалда Чүй областында ошол Белостого дейм шаарлардын биринде шайлоо ошол декабрда шайлоо менен референдум чыгып өткөн. Анан кийин ошондо жергиликтүү шайлоодо дагы бир партиянын тегерегинде аябай ызчуу көп болгон. Алар бири-бирине арыздатануу жаза берип, эсиңерде болсо ошондо акыры ошол добуш берген күнү дагы добуш сатып алуу, анан административдик ресурс колдонду деп прокурорду жумуштан айдап, ошол партиянын добуштарын биз жокко чыгарганбыз. Биринчи прецедент ошондо болгон. Азыр эми ошол тажрыйбаны колдонуп, бир саясий партиянын Бишкектен ыргытышты. Бирок азыр масштабтар чоңураак болуп атат да. Албетте, бул жакшы, анткени Бул жакшымы же? Бул эмне оюн бу? Бул өзүнүн талаасын бошотуу эмне бул? эми эки жагы бар албетте. Бир жагынан жакшы дегеним мыйзам бузгандар жоопкерчиликке тартылыш керек. Бирок биз өзүбүз эми элдин баары угуп билип турат, акчасын алган дегендей, тамашын алган дегендей, башка да мындан сырткарыда 2-3 партия бар. Ооба, мыйзамды бузган булар жалгыз эмес да. Жалгыз эмес. Ошон үчүн калыстык, адилеттүүлүк үчүн ошол добуштар сатып алууга катышкан дагы ушул шаардык кеңешке өткөн 2-3 партияны алыш керек эле да, теңчи. Анда адилеттүүлүк орун алат. Акими кармалды бир жерден, дагы башкалардын баарын угуп. Тамашын ачык айкын таркаткандары. Ооба, бирөө болсо жерди жазап берди. Бирөө шагыл төгүп берди. Шагыл төгүп берди, арчебешке төгүп берген бирөөсү. Аны талапкерлигин алышкан. Бирөө жанагы таштандыларга урна орнотту. Ошол өтөлүп кайра өтүп кетип атпайбы? Ошон үчүн бул жагынан жоопкерчилик бардыгына бирдей болсо жакшы болмок да. Бирок дагы деле добуш берүү эме шайлоонун жыйынтыктары чыга элек. Шайлоонун жыйынтыктарын чыгарганга чейин дагы 2-3 күн арыз карап чыгарганга чететкенге убакыт бар деп ойлойм. Экинчи жагынан эркин кечирим сурайм. Экинчи жагынан оюн болуп калышы мүмкүн. Анткени азыр референдумдан мындай да саясатта манипуляциялар көп да, өзүңөр жакшы менден жакшы билесиңер. Анан биринчи жанагы Ысык көлдүн тамыры менен бир көңүл бурулуп кетти элдикке. Экинчи азыр ушул партияны алып койду, НДПКны алып койду, добуш сатып алган деп элдин дагы көңүлү бурулуп кетти. Бирок жана референдумда да өзүңөр көрдүңөр, добуштардын идентификация болгон адамдардын добуш бергендер менен келишпестиги, референдумда абдан көп мүмкүнчүлүктөр болду да. Анан кийин мен добуш бербейт элем, бюллетень албайм дегендердин укуктарын кыскандары, анан кийин жана тизмеде бюллетень албайм деп баш тарткандарды ручка менен киргизбей карандаш менен жазгандары, жараксыз бюллетендер каяктан чыкты, анан абдан көп суроо бар референдумга. Анан бир жагынан балким бул саясий манипуляция болушу мүмкүн. Элдин оюн ошол саясий партияны ыргытуу менен ошол жака бурдуруу. Биякты жаап Өзүлөрү каалагандай жаап кетире бергенге, анткени бүгүн ошол жаңылыктарын окусам, ошол референдумга байланыштуу бир 10го жетпеген участка боюнча сөз болуп атат да. Бирок 10го жетпеген участка бул эч нерсе эмес да. Биздин жардамыбыз бар экен, анан ошо референдум жөнүндө сөз кылабыз. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Атыр Абдрахматова бүгүнкү студиябыздын мейманы, юрист, эксперт, жарандык активист, Кыргызстандын эң алдыңкы жарандарынын бири, активдүү. Атыр НДПК маселесин жаап койгум келип атат. Бүгүн Ирим мырза өзүнүн твиттеринде кызыктуусу биздин Бишкектик аймактык комиссия биздин партияны алып салуу өзүнүн укугу жок экен, муну борбордук шайлоо комиссия кылыш керек болчу экен. Мыйзам боюнча керек болсо мыйзамды да сакташкан жок деген билдирүүсүн калтырды да. Мыйзам сакталдыбы, сакталган жокпу? Аймактык шайлоо мындай да жогорку кеңештин шайлоосу, президенттин шайлоосу, анан кийин референдум бул боршайком тише турган суроо. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо, мэр айыл өкмөттөрдү шайлоо бул аймактык шайлоо комиссиялары тише турган суроо да. Анан кийин аймактык шайлоо комиссиясы албетте өзүнүн укуктарынын алкагында кылды. Мыйзамда кээ бир мындай так эместик жерлери бар албетте. Бирок бул аймактык шайлоо комиссиясы биринчиден мындай да аймактык шайлоо комиссиясы түшүнөн чочуп болгон, түндө баарын чогултуп чечим чыгарган жок да. Мыйзам боюнча жанагындай добуш сатып алуу, административдик ресурс болду деген окуялар боюнча, массалык маалымат каражаттары болобу, же болбосо арыз түшөбү, биринчи ички иштер министрлиги эгерде добуш сатып алса, ички иштер министрлиги карап, өзүнүн корутундусун бериш керек. Эгерде административдик ресурс десек, анда прокуратура өзүнүн корутундусун бериш керек. Алардын корутундусу чыккандан кийин аймактык шайлоо комиссиясы алат дагы өзүнүн чечимин чыгарат да. Азыр аймактык шайлоо комиссиясын асмандан алып жылдыз коюп койгон жок да. Ал ошол ички иштер министрлиги менен УКМКнын корутундусунун алкагында ошол жана эки окуя боюнча, добуш сатып алуу окуялары боюнча чечим чыгарды да. Эми 3 күн бар, Азыр НДПК партиясы 3 күндүк мөөнөттө БШКга кайрылып арызданса болот.
бшк макул болуп четке какса болот. Андан кийин биринчи сот, анан жогорку сот болуп калат да. Дагы 3 инстанция алды да. Ошон үчүн канчалык деңгээлде аймактык шайлоо комиссиясы мыйзам чегинде өзүнүн макамын пайдаланып чечим чыгарганын дагы 3 инстанция текшерет. Бирок такыр эле мындай да, мен бул маселени мен бул шайлоого баары байкоо жүргүздүм, өзүм дагы аралашкан адам болгондон кийинчи баары 20 жылдан бери. Анан мыйзам бузуулар болуп аткандыгын 18-март эле айткан экенмин да. Жанагындай административдик ресурс болуп атат, МТУ, мектеп директорлору кайрадан эле аралашып кетти депчи. Эч кандай реакция болбой акыр аягы ошондой добуштар сатып алуу чоң болуп кетти да, аябайчы. Башында эле шайлоо башталганда эле УКМК болобу, башкы прокуратура болобу, милиция болобу же БШК болобу, башында эле партиялардын тизгинин тартып койгондо мынчалык анархия мындай бардак болмок эмес. Балким атайын күтүп отурушту. Тилекке каршы албетте анткени партияларды мындай жемдиргитип көбүрөөк келсин, кармаганга жеңилирээк болот. Кармаганга эмес, референдумга явканы көбөйтүш үчүн. Анткени жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда талапкерлер, партиялар элди мобилизация кылып элди ташышты. Тыйынын беришти, добуштар сатып алып, ошол эле эл келип, мен бир бюллетенди алдым, экинчи бюллетенди алдым, кошо референдумга да шайлап коюшту да. Референдум келдиби Кыргызстан боюнча 30%? Же бул мындай тартылып калганга неме болду? Азыр жанагындай келишпестиктер боюнча абдан көп маалымат чыгып атат. Ошол эле Кара Сууда, Ошто, башка да региондордо, Бишкекте дагы келишпестиктер чыгып атат. Идентификация өткөн адамдардын саны, жараксыз бюллетендердин саны, добуш бергендердин саны бири-бирине дал келбей аткандыгычы. Андан кийин тилекке каршы жанакы участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорун, жыйынтык боюнча протоколдорун кайрадан жазган байкоочуларга бирди берген. Анан түнү отуруп кайрадан жазышкан экен да. Андай да фактылар чыгып атат да. Андан кийин эми анын баардыгын ачыктап азыр мен талап кылдым элем, ошол референдум боюнча баардык бюллетендерди кайтадан санап чыгыш керек ачык депчи. Эгерде санабашса, анда менде күмөн жаратат да, бул чындап эле 30% адам келип катышып бергенинечи. Андан кийин катышып келгени аз келгенсип дагы макул каршы дегендерди да оштуруп койгон учурлар бар экен да. Каршы бул АСУ мисалы каршы 50 киши деп бератса, колдук эсеп менен каршы 0, макул деген 50ге көйүп калган учурлар да бар экен да. Андан кийин ошонун баарын ачык. Анан дагы бириме шайлоочулардын саны көбөйүп кетти да, референдумга бере тургандарчы. Ал албетте 200-300гө чейин чыгып аткан жерлер бар экен, мындай болушу мүмкүн эмес мыйзам боюнчачы. Жанагыл 90 миң жараксыз болуп калды деп атпайлыкпы? Бул жараксыз дегени биздин көбүнчө шайлоочулар келип, мен жергиликтүү кеңешке катышам, мага бюллетень бергиле. Референдумга катышпайм, бюллетень бербей эле койгула дегендерди. Референдумга келди, бирок бюллетень жараксыз болуп калды деп эсептеп коюшту. Жок. Мыйзам боюнча ошону да так айтпай карасаң, мынакей уже 2 жума болуп баратат, бүдөмүк. Так маалымат жок да. Мыйзам ошол референдум өткөрүү боюнча конституциялык мыйзамыбызда так жазылып турат. Явканы келди дегенди АСУдан чыккан бюллетендерди менен санашат. Идентификация өткөн адам келди эмес, урнага бюллетень ырыткан адам келди болот да. Явка ошол бюллетендердин санынан чыгат, эсептелет. Идентификация болгондон эмес. Азыр ошол БШК унчукпай тымызын былкыйтып аткандан эл дүрбөлөң болуп атат да, биз идентификация болгондон кийин биз да явкага салым коштук депчи. Мыйзам боюнча андай эмес. Мыйзам боюнча идентификация болгондор явкага тиешеси жок. АСУга кирген. Каршымын деген добуш бергенде да явка ойноп кетти да. Анан байкаганым бул референдумда элге толук кандуу так маалымат жеткен жок конституциядагы өзгөртүүлөр боюнча. Андан сырткары эмес депутаттардын өздөрүнө жетпесе анан. Тилекке каршы анан кийин мен жакында эле Азаттыктын эфиринде ошол бир кандидатпы, доктор юридических наук экен. Мен жетпеген намдан жеткен адам экен, ошол конституцияны жазган адам экен да. Анан кийин андан сурасам, ал да жооп бере алган жок да. Ошол конституция боюнчачы. Анан элге эмес, ошол конституцияны жазган адамдар өздөрү так жооп бере албай аткандан кийин бул чоң суроо, чоң көйгөй. Кийин келечекте ар кандай карамашылык, ошондой чаң тополоң жарата турган бир нерсе кирип кетти да тилекке каршы. Анан дагы бир терс көрүнүш бул ошол референдумдун өтүшү. Эгерде сен катышып макул деп добуш берсең, кандай кийинки натыйжалар эмне болор, иш аракет кандай болорун. Эгерде сен катышып жок каршымын деп добуш берсең, кандай болот? Анан кийин келип добуш бербейм, бюллетень албайм десең, кандай болот? Эч ким түшүндүргөн эмес да. Элге эмес, ошол эле участкалык шайлоо комиссарына түшүндүргөн эмес. Ошон үчүн участкалык шайлоо комиссар кээ бир жерлерден эгерде сен референдумдун бюллетень албасаң, андай сага тиги жергиликтүү кеңештин да бюллетень бербейбиз деп ызычуу көп да, аябайчы. Ооба. Жана артына чейин бир милиция менен эчиткилген видеолорду көрөт. Оштон мага чалды да, ошол активисттер биз барып ошол референдум бюллетень албайбыз деп баш тартса, жаш кыздарды эми милицияга карматып, милиция опергруппаны чакыртып, эмесиңер
эми чоң ушунчалык кылмышкер, эми бул кылмыш эмес да, бул адамдын укугу, ошонун баары бүдөм кылып калды. Анан сиз айткан жана 93 000 жараксыз бюллетень, бул жанакы урнада урна эсептегенде бир гана макул каршы деген так эле чыгарат. А жараксызга жанагындай эгерде галочкасы квадраттан чыгып кетсе, галочканын ордуна колун коюп койсо же точкалап койсо, ошону жараксыз деп коет да. Эми ошол 93 000 ошончо жараксыз болуп кетти. Ошону так айта албай атышпайбы, ошол жараксызга эмне кирип кетти? 1000 болушу мүмкүн, 5000 болушу мүмкүн. Сиз буга чейин деле шайлоодо иштеп жүргөнсүз да. Кыргызстан боюнча 93 000. Ошо. Анан жараксызга мен дагы участкалык шайлоо комиссияларына ошол күнү сүйлөшкөндө, жанагы бизге добуш бербейм дегендерди кээрлер акт кылып жараксызга кошаткан да. Бирок бирдиктүү позиция, бирдиктүү чечим БШКдан чыкпагандан кийин башаламан да. Ошон үчүн жараксыз бюллетендерге кайсы бюллетендерди киргизди? Же бизден ошол келип катышып каршымын дегендерди да кошо киргизип салышканбы? Аны БШК ачыкташ керек да. Бирок Аны референдумдун явкасы боюнча дагы мага мындай күмөн көп да. Себеби кечки саат 6-да 18:00 21 эле пайыз болуп аткан. 30га жетерине мүмкүн да эмес болчу. Анан кийин кечки саат 7-де көрсөтүлгөн жок, мен билишим боюнча. 2 саат сайын көрсөтүп турушат. Анан кийин саат 9-да эле 30 канча пайыз болду деп чыгып калды. 9:30 10-дордо, кечки 10-дордо 32% болуп аткан араң. Анан кийин түнү 38%га чыгып кетти да. Эми чоң суроо анткени явка боюнча урна анан кийин идентификация кылып барат, жалган айтпайт. Ошол саат 8-де эле явка боюнча маселе жалгыш керек болчу да. Канча адам идентификация өттү, урна боюнча бюллетенде урнада канча бюллетень бар экени явканы билдириши эле да. Ошол урнанын жыйынтыктарын шак жөнөтүшөт да БШКгачы сайтына. Ошондо эле шак 1 сааттын тегерегинде билиш керек болчу явкачы эмнеге создуруп, андан кийин ал кескин көйүп кеткени ал да суроо. Негизи эле бул референдум менен бул шайлоо тилекке каршы абдан көп суроону, күмөн жараткан нерселерди алып келген референдум менен шайлоо болуп калды да. Анан ачыктагылар келбей аткандыгы да анык болуп калды. Эми бир жумадан ашты. Негизи эле экөөнүн кошкону да туура эмес экен да. Экөөнү эмнеге кошот? Анткени жана сиз айткандай явканы көбөйтүп бериш үчүн. Да, явканы кошуш. Дагы эң жаманы сиз айтып атпайсызбы, жана 6-да явка 21% болуп атса, андан кийин кескин көбөйүп кетти депчи. Менин угушумча региондордон чалып ошондой тактаган адамдар болду да. Талапкерлерге кээ бир аймактык шайлоо комиссиялары, кээ бир акимдер, кээ бир кызмат адамдары эгерде азыр шайлоого, жергиликтүү шайлоого 30% адам катышпаса, анда жергиликтүү шайлоо жокко чыгарылат деп маалымат таркаткан экен да. Бирок андай жок мыйзамда. Андай жок мыйзамда. Жергиликтүү шайлоого 500 адам келе, 1 адам келе, ал өткөн болот. Атыр мен бул нерсени түшүнбөй калдым да, себеби башында сунуш болбоду эле. Анда келгиле жогорку кеңештин шайлоосунда эле ушул менен кошо өткөрүлүп десе, жок, биз деген жаңы конституция кабыл алып калса, ошол конституция боюнча жогорку кеңешти шайлашыбыз керек деген таризде жогорку кеңешти шайлаган эмес да. А бирок ошол эле себеп менен анда жергиликтүү кеңештер шайлабай туруш керек болчу да. Жаңы конституцияны алып алып, жаңы конституцияны кабыл алып, анан ошо жаңы конституциянын негизинде жергиликтүү кеңештерге биз мандаттарды, укуктарды бөлүштүрүп беришибиз керек болчу да. Бул ушул логикалык мындай тең салмактуулугу эч логика жок тилекке каршы. Анан жогорку кеңеш боюнча дагы, жергиликтүү кеңештер боюнча да конституцияда эч кандай тактык жок азыркы. Кааланган конституцияда жогорку кеңеш кандай шайланат жазылган эмес. Шилтеме берине бар, мыйзамдарга ылайык шайланат деп коюшкан. Азыр эмесеңер кандай мыйзамдар кабылданат? Ошол мыйзамдарды ким иштеп чыгып атат? Ошол мен көргөнүм боюнча ошол эле айтпадыбы, пакет кылып даярдап койгон биз. Да, пакет даярдап аткандар ошол эле адамдар экен да. Мен карасам, бардык ошол мыйзамдарды азыр жаңы конституцияга келиштирип аткандар, мурунку ошол Атамбаевдин алдында иштегендер, Жээнбековдун алдында иштегендер кайра эле бизге мыйзам жазып атышат да. Ошолордун сапатсыз чабал мыйзамдары элдик төңкөрүшкө алып келди, мисалы октябрда, коррупциянын гүлдөшүнө алып келди. А ошол эле адамдар тилекке каршы азыр кайра шайлоо мыйзамдарында, башка жааттагы да мыйзамдар жазып атышат. Эң чоң суроо. Анан парламенттик шайлоо кандай өтөт суроо. Азыр көрүп атасыңар, жогорку кеңеште параллельно өзлөрүнүн мыйзамдарын кабыл атат, жана преференциалдык ачык тизме боюнча добуш мыйзам кабыл алынды. Парламенттин структурасы дагы суроо болуп атпайбы азыр? Бир мандаттуулар канча болот, партиялык тизме менен канча келет? Конституция жазылбаган. Анан кийин конституцияда дагы мага мындай кооптуу нерсе болгону, мыйзам демилгелөө укугу элдик курултайга, жогорку сотко, башкы прокуратурага, президентке, анан кийин жогорку кеңештин депутатына эмес, эл өкүлүнө, а жогорку кеңешке берилип калган. Ошондо эстеңер, азыр жогорку кеңештин регламентине өзгөртүүлөр киргизилет да, бир депутат мыйзам демилге көтөрө албайт. Топ боп көтөрүш керек, а топ боп көтөргөн кыйын да. Мисалы ошол эле ыңгайсыз конфликттердин коррупцияга байланыштуу
кайсы бир суроолор болуп калса, же болбосо сөз эркиндигине байланыштуу, же балдарыбыздын укуктарын, кыз келиндердин укуктарын коргоо боюнча мамлекет үчүн же болбосо бюджет үчүн ыңгайсыз мыйзам долбоорлорун жеке бир депутат көтөрө албай калат дагы. Аны топ менен көтөрүшүң керек болуп калат. Жогорку кеңеш дегенде жогорку кеңеш бул орган да. Биз жогорку кеңештин депутатын шайлайбыз. Ошон үчүн жогорку кеңештин депутаты эл өкүлү катары мыйзам демилгелөө укугуна ээ болуш керек. Жогорку кеңештин негизи шарттары, мүмкүнчүлүктөрү өтө кыскарыптыр. Кыскарды, андан кийин мындай да, азыр Керек болсо импичмент жарыяланбай калыптыр. Тилекке каршы да. Мындай болгон деле эмес дечи. Да, импичмент бар эле, орлонгон, татаалдаштырылган процедура бардык эле мамлекеттерде. Бизде андай да болгон эмес, бирок ошол эле Америкада өтпөй калбады Трампка импичмент. Кеткен президентке импичмент бере албай калышты да. Ошон үчүн эми импичмент иштебеген эле норма. Бирок жана бийлик бутактарынын тең салмактуулугун, мисалы президент кабыл алган кайсы бир мамлекеттик мындай орчундуу маселелер боюнча чечимдерин жогорку кеңеш токтотконго укукка ээ болуш керек эле да. Тилекке каршы андай да укуктары жок. Анан мен дагы эле да позиция мындай да, конституцияны 9 жыл, 10 жыл алмаштырып атабыз. Анан улам бир президентке же болбосо улам бир бийликке келген топко конституция эле тоскоолдук жаратып турат да, мамлекетти гүлдөткөнгөчү. Бирок канча өзгөрттүк, ошол эле айрай эл аралык республикалык уюмдун изилдөөлөрү бар го, жылына 2 жыл кылат. Акыркы 9 жылда мисалы конституция бир калп айтпасам 4 жолу өзгөрдү да. 3-4 жолу өзгөрдү. Так, 10-жылы 1, 16-жылы 2, мына 3-үчү жолу 3 жолу алмашты. Ушул 3 жылдан бери, 3 жолу 10 жылдан бери, 11 жылдан бери жумушсуздук көйгөй катары биринчи орунда турат. Мына 2010 алмаштырышты, жумушсуздук өзгөргөн жок. 2016 алмаштырышты, жумушсуздук өзгөргөн жок. Азыр эми дагы өзгөртүлдү. Жумушсуздук канчалык деңгээлде чечилер экен, чоң суроо да. Анткени мындан мурунку дагы көйгөй катары негизи биздин мамлекетте болгон эң эле чоң көйгөй бул жумушсуздук, акча каражаттын жоктугу, коррупция. Үчөө ушул канча биз эгемендүүлүккө ээ болгондон бери ушул 3 көйгөй дагы деле элдин арасында жүрөт. Элге эң башкы көйгөй катары ушул айтылып келет да элдин арасынанчы. Анан менин позициям ушундай да, конституция өзү жалпыланган жазылат да, биздин мындай дубалдарыбыз айтат да. Калганын мыйзам боюнча чечиш керек эле да. Анан иштейм деген адамга мисалы үйдүн ичин кооздойм, жашнакай эски дубал деле жетиштүү. Ыңгайлуу улам десе, эски дубал деле жетиштүү. Туурабы? Буга эрк керек. Ошон үчүн канчалык деңгээлде биз мыйзамдарды сонун кылбайлы, конституцияны канчалык сонун кыла бербейли, эгерде адам өзү ошол бийлик мамлекетти башкарам дегендерибиз, биздин ошол атуулдар саясатка аралашам дегендер чынында эле элдин кызыкчылыгын жогору коюп, өзүнүн кызыкчылыгын артка таштап, бир кайсы бир саясий топтордун, туган тушкандардын, тааныш досторунун кызыкчылыктарын артка таштап элге кызмат кылам деп иш кылса, иштеп аткан конституция деле мындан мурункусу деле бардыгы эле ыңгайлуу да, иштеш керек. Ушуну айтам деп ойлогон эмес элем, бирок конституцияга асылбаган бир эле президентибиз бар экен. Сооронбай Шарипович экен. Жо эми ал конституцияны өзгөрткөндөн кийин келди да 2016-жылы. Асылган жок да. Жетишпей калды да. Мындай да биздики эң биринчи конституция кандай өзгөрөт? Же башына келгенде өзгөртүштү, эми 2010 менен азыркы, же болсо кетээрдин алдында өзгөртүшөт. Анткени бийлик баары адамды бийлик менен байлык бузат дегенде баары бийликке алдында чукап жүргөндөрүң топторуң келип сен эң жакшысың, сен эң акылдуусуң, сен дарыгерсиң, сен укмушсуң, сен хансың деп атса, өзүн ошондой адамдар сезип кетет экен дагы. Анан кийин кетээрдин алдында өзүнүн күчүн дагы тыштап калтырып калыш үчүн конституцияны өзгөрткөнгө барышат. Атыр убактыбыз тилекке каршы соңуна келип калыптыр. Акыркы суроом болсун. Эгер күзүндө жогорку кеңешке шайлоо болуп кала турган болсо, барасызбы? Барсаңыз кайсыл күчтөр менен барасыз? Жогорку кеңешке мен сизди барат деп билем да. Да. Акыркы маалыматым Атыр барат деп уккам. Атыр барам деп ачык айткам. Атыр барат деп ачык айткам. Анан барам деген ниет, тилек, максат бар. Бирок азыркы ушул жергиликтүү кеңештердин шайлоосунан улам кайсы команда менен барарым чоң суроо болуп калды. Бирок барам деп отурам да. Эгерде чындап эле сөзүнөн кайтпаган, сөзүнөн бекем турган, жанагындай коррупциялык иштерге аралашпаган адамдар бир топ болуп уюшулуп барып, анан кийин биздин ушул элибиз баары шайлоого тыйын керек. Элибиз тыйын тыпырынан да колдоп берсе, анда барам. Анткени баары шайлоого барганда ошол эле регион кыдырганга, ошол эле эл менен жолукканга, үгүттөөчүлөрдү алганга, жарнаманы жайгаштырганга баары тыйын тыпыр керек экен да, тилекке каршы бир аз болсо да тыйын тыпыр керек. Анан кийин эл менен сурап кетет элем,
Мен эми муну какшап айтып калчу деп болдум. Чындык үчүн трупер, чындык үчүн күрөш деп 4 жыл мага мисалы Бишкада мен иштеп атканда элден аябай көп талап келген, өтүнүч келген. Өтүнүч болгонда. Анан албетте мен азыр элди кыдырып эркин жүрөм, элден батасын эле алып жүрөм. Бирок ошол добушка урнага келгенде эле эмнегедир элибиз айнып кетпесе экен деп атам да менчи. Эгерде биз менен кийин мени 4 жыл трупер дедиңер, чындык үчүн труперге азыр эле чындык үчүн турганга даярмын. Бирок эл дагы бизди колдош керек. Мындай. Андай Болот. талапкер менен шайлоочунун ортосундагы бейрасмий моралдык келиш үчүн биз дагы бир нече жыл, 10 жылдык бас өтүшүбүз керек. Эми бас өткөн мындай болуп атпайбы? Карасаңар мына убакытта да биздин ата-энебиз мисалы мына силер чоңойгондо жакшы заман жашайсыңар деп бизге айтып келишкен, ушуна үмүт кылышкан, ниет кылышкан. Ошон үчүн мисалы менин апам канча 10 жылга жакын Россияда гастарбайтер болуп жаганда килтеген сумканы көтөрүп ден соолугун жоготту, мамлекеттин экономикасына салым кошту. Бирок азыр чыккан пенсиясы 2,5 миң сом пенсия менен чыкты, эсиңер? 2,5 миң сом пенсия эчтекеге жетпейт. Андан кийин азыр биздин эми менин балдарым чоңоюп келатат, менин балдарымдын жашоосу силер чоңойгондо сенин жашооң жакшы болот деп мен да үмүт кылам да. Бирок эгерде азыр бул да шайлоодон эл кайра сатылып, эл кайра ошол жакыр чөнтөк үчүн жанагы олигархтарды, коррупционерлерди, саясий кландарды шайлап кетсе, анда мен ушул иштеген 40 жылым, жашаган 40 жылым текке кетти десем болот да. Бирок атыр, апаңыздын үлгүсүн алыңыз дагы, апаңыздан үлгү алыңыз дагы, ден соолугуңузду жакшылап караңыз. Сиз эң биринчи ирет балдарыңызды үйлөнгүзгө керексиз. Бизге дагы керексиз албетте, ден соолукта. Рахмат. Болуңуз. Атыр Абдрахматова студиябыздын мейманы болду. Эч кимдин кечи уланат. Таланттуу адам бардык жагынан таланттуу деп айтышат. Биздин каарман бул эреженин ачык өкүлү. 1 жыл мурун Никита айтмакчы, кесиби боюнча программист жана триатлончу. Ишкер өнөктөшү Эрик Абдыкалыков менен биргеликте мусулман кыздары үчүн атайын стартап спорттун уникалдуу тиркемесин сунуштады. Это первая в мире фитнес. Фиджаб бул мусулман кыздары үчүн дүйнөдөгү биринчи фитнес тиркеме. Эми бул жөн гана фитнес тиркемеси эмес. Азыр ал жакта йога бар жана дагы көптөгөн кошумча функцияларды кошууну пландап жатабыз. Идея абдан жөнөкөй эле жаралган. Мен Ironman дүйнө чемпиондугунун финалында элем. Сууда сүзүү, шайтан араба тебүү, чуркоо 3 дисциплинаны камтыган. Катары менен андан өтүүчү триатлондо ушундай тартип бар. Анда жарым Ironman'дин финалы болчу. Дээрлик 40 градус ысык болчу. Абдан кыйын старт болгон. Стартта мен толугу менен жабык хиджаб кийген кызды көрдүм. Ал ошондой эле 2 чакырым аралыкты сүзүп өтүп, шайтан араба тебип, кесиптештеринин жана футболкаларда жүргөн жана эч кандай чектөөлөрү жок эркектерден артта калбай чуркады. Мен аны көргөндө ага болгон урмат сый менен толдум. Анткени ал өзүнүн маданий баалуулуктарын, өзүнүн мамлекетинин дүйнөлүк турнирде коргоодо өзгөчөлүктөрүн сактап калды. Ал Ирандан болчу. Адатта мени аябай таң калтырган нерселердин бардыгы жөнүндө окугум келип, Google'дан маалымат издейм. Мен бул жөнүндө окуй баштадым жана аларга мүнөздүү болгон атайын окутуу же тиркеме болуш керек деп ойлодум. Кийими чектелгендерге тиркеме издеп таба алган жокмун. Мусулман кыздар спорт менен машыгуу үчүн атайын тиркемелер жок экендигин түшүндүм. Андан кийин ушундай тиркеме жаратуу жөнүндө ушул ойго келдим. Биринчиден бул адилеттүү, экинчиден бул тиркемеге абдан чоң аудитория бар. Азыр дүйнөдө миллиардка жакын мусулман кыздар жашайт. Социалдык тандоо жагынан бул дүйнөдөгү эң көп аудиториянын саны. Аларды өз тиркемеси жок калтырганга болбойт. Мага бул акыйкатсыздыктай сезилди. Экинчиден бул пайдалуу жана жакшы нерсе. Ошондой коммерциялык иш жасоого мүмкүнчүлүктү көрдүм. Жаштар мусулман аялдары үчүн дүйнөдөгү биринчи фитнес тиркемени жаратууну каалашты. Ошондуктан идеядан ишке ашырууга 4 ай гана убакыт кетти. Профессионалдык фитнес тренерлерди, оюн жаратуучулардын тобун таап, бул идеяны бөлүшүү мүмкүнчүлүктөрүн издей башташты. Казандагы мусулман дүйнөсүнүн инвестициялык форуму жөнүндө билип, арыз тапшырып, форумдун 5 жеңүүчүсүнүн катарына кирип, бонустарды алышты. Баштапкы этапта командага Сколкованын эксперти жана Яндекс Групптун эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы консультация берген. Фиджабта B2B концепцияларын өнүктүрүп жатабыз. Бул бизнес to бизнес. Өзбекстандын 3 уюлдук оператору менен байланышыбыз бар жана алардын биринчиси 1 жума мурун гана ачылган. Биринчи натыйжаларды ушул айдын аягында күтөбүз. Өзбекстанда 3,5 миллион абонент бар. Use Mobile уюлдук операторунун колдонуучулары корпоративдик дүкөндүн ичинде Фиджаб менен машык деген билдирүүлөрдү алышат. Бул суткасына 10
миллион сум турат. Бул анчалык деле көп акча эмес. Бул аркылуу биз чоң аудиторияга дароо чыга алабыз. Мисалы, Борбор Азия, Бангладеш сыяктуу көптөгөн өлкөлөрдө 120 миллион мусулман бар. Бирок алар уюлдук төлөмдөрдүн өнүкпөгөн тутуму үчүн банк карталарын колдоно алышпайт. Ошентип колдонуучуларга жетүүнүн башка жолу керек болуп, уюлдук операторлор аркылуу байланышабыз деп чечтик. Чет өлкөлүк эксперттер бул идеяны жогору баалап, анын ачык келечегин алдын ала божомолошкон. Азыр тиркемеде 40тан ашык программа бар. Арыктоо үчүн машыгуулар, пресс, кол, физикалык даярдыгыңызга жараша программанын деңгээлин тандай аласыз. Баса, аталган программалар белгилүү мусулман аялдарынын атынан аталган. Бир ысымдын үстүндө ойлонуп жатканда окуяларын изилдешкен. Мисалы, программалардын бири Каардуу Тамирис деп аталган. Ал маанилүү учурда өз элин күчтүү Персия империясынын баскынчылыгынан коргой алган. В нашем рынке это востребовано. У нас Рынокто тиркеме суроо талапка ээ. Биздин рынокто да колдоно тургандар бар. Бирок алар айлык, жылдык, кварталдык жазылууларды төлөшпөйт. Азыркы учурда бир нече уюлдук операторлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Ал тургай кээ бирөөлөрү менен келишимдер бар. Бирок релиз күнүн чечкенден кийин ким биринчи болорун айтып беребиз. Иш күндүн кечи уланууда мен Эркин Рыскулбеков. Бардыгыңыздарга ден соолук каалайбыз. Бүгүн биздин студиябыздын меймандары, эки мейманга тең маскаңыздарды чечип коюңуздар десек, жок, биз бардыгына үлгү болушубуз керек деп маскачан отурган медицина илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин клиникалык фармакологу штаттан тышкаркы Аида Зурдинова, кутмандуу кечиңиздер менен, ошондой эле медицина илимдеринин доктору, профессор, республикабыздын саламаттык сактоо министрлигинин жугуштуу оорулар боюнча штаттан тышкаркы адиси Айнура Кутманова. Кутмандуу кечиңиздер менен. Биздин медицинаны эмне кылайын? Куттуктайынбы же көңүл айтамбы жаңы ачылыш менен? Эки жактуу. И куттуктаса болот, и көңүл айтса болот. Атың чыкпаса жер өрттү деп белгилүү болдук, бирок көңүл айта турган тарабыбыз көбүрөөк болуш керек, Эми, Айнура айым, сиз экөөбүз акыркы жолу дарыгерге сөз долбоорунда жолуктук элек, анан ошондо дагы бир пикирлер айтылып, кийин ал мындай чоң мамлекеттик деңгээлдеги мындай териштирүүгө чейин барды эле. Бул ирет дагы сиздин пикириңиз өтө маанилүү биз үчүн. Деги эле COVID-19 илдети менен айыгууда элдик медицинанын күчү канчалык чоң? Ушул сиздер менен жолугушкандан бери 1 жыл өттү. 1 жылдан бери биздин азыр билимибизде толукталды, тажрыйбабыз да кичине көбөйүп, азыр биздин медицина докторлор, региондо больницалардын баары тең эле ушул ооруну дарылаганга даяр. Ушул жакында эле 5-күнү Жума күнү биздин 5-версия клиническое руководство менен протокол уже бекитилди. Министр кол коюп, приказ уже чыкты. Ушу жаңы протоколго эми азыр ушу жаңы протокол менен иштейбиз. Бирок мындай карасак, 4-протокол менен көп деле дары-дармек боюнча эч кандай мындай көп деле айырмасы жок. Бирок ушу 5-протоколубуз кичине толуктанды да, анткени ушу 1 жылдан бери ушу оору изилденип, этиологиясы такталып, патогенез, бүгүн биз баарыбыз эле билебиз, ушу COVID-19да жана кан тамырларда кан уюп, жана тромбоздор пайда болот дегенде азыр баарыбыз эле билебиз. Анан кийин ушу иммундук ответ болуп, жана цитокиновый шторм дейбиз, ошолордун баары пайда болуп, элдерде жанакыдай өнөкөт оорулар бар болсо, мисалы кан диабет же толук адамдарда же жүрөк оорулар болсо, ал адамдарда бул оору катуураак болот да, анткени жанагы өнөкөт оорулар иммунитетти да дайыма козгоп турат, анан жанагы рецепторлор көбөйөт экен. Анан ошон үчүн оору ошондой адамдарда кичине оорураак болот. Ошон үчүн жана биздин протоколдо азыр 5-руководствобуз кичине өлчөмүндө көбөйдү, анткени ушул
жана өнөкөт оорулар дагы башка разделдер кошулду. Анан жана жаңы синдромду азыр ошол жерде да талкууладык, постковидный деген. Анткени ковид менен ооругандан кийин кээде адамдарда 3 айдан кийин кайта оорунун калгандары да симптомдору дагы улана берет экен. Анан ошон үчүн ал адамдар дагы дарылоону улантыш керек. Ошол постковидный синдром деп ошону дагы коштук. А бул 5-чи протоколго жанагы жаңы кирип аткан штаммдар эске алындыбы? Ошол Британия штабын деп атабыз, Бразилия штабы жана башка дегендер. Алардын дагы мындай оорун жүрүшү өзү башкача турбайбы? Анда оорулар башкача болот. Биринчиден анткени жаңы вариант болгондон кийин жаңы штамм мындай тезирээк жугат экен, тезирээк жайылып кетет экен, алар бар экен. Анан кийин бирок азыркы учурда ар бир өлкө өзүнүн деңгээлинде ушундай изилдөөлөрдү жүргүзүп атат. Анан кийин жыйынтыктар болгондо бизге ошолорду окуйбуз да биз дагы кандай болду депчи. Биз Кыргызстандан ошол жаңы штаммдарды аныктап чыгаруу мүмкүнчүлүгүбүз барбы же биз чет мамлекетке жөнөтөбүзбү? Айдайым. Бизде лабораториялардан да штаммды тактап аныктаган андай лаборатория жок. Анын үчүн мындай генетический лаборатория болуш керек да, генотипти. Ошон үчүн ага чейин биздин штаммдарды эпидемиологдор айткандай биринчи жолу мисалы Британияга, Германияга жиберишкен. Азыркы марттагы эмелерин Россияга жиберишиптир аныкташ үчүнчү кайсы штаммдар бизде жүрөт депчи. Бирок өздөрү айткандай, эксперттердин, ошол эпидемиолог эксперттердин ою боюнча биздин өлкөдө бар кандайдыр бир башка штаммдары, может быть и британский деп атат же южноафриканский. Бирок аны аныкталган үчүн только анализдер келиш керек да, ошон үчүн болушу мүмкүн. Бул вирустун бир өзгөчөлүгү мындай мутацияга тез эле душар болуп кетет экен дагы, өзүнүн структурасын өзгөрүп кете берет экен да. Анан мен айтайын дегеним, мындай кыргызский штамм пайда болуп калышы ыктымалбы? Аны деген ошондой чоң изилдөө жумуштар жүргүзүш керек да. Ошон үчүн атайын лаборатория болуш керек, андай мүмкүнчүлүк бизде жок. Кыргызский деген мен баягы среднеазиатский штамм деп ушул жердин аба ырайына ылайыктуу бир андай дагы мутация болуп кетиши ыктымал вирустун. Ыктымал, бирок изилдеш керек да. Эми айдайым сурабай койсом дагы көрүүчүлөр мындай кечирбейт болуш керек. Мен баягы профессионалдык этиканы сактоо менен бирге, бирок ошол эле учурда акыркы 3 күндөгү жана уу коргошун деген маселе абдан чоң талкууга болуп атат. Бул деги эле каяктан чыккан дары, эмнеге элдин баарага анчалык көңүл буруп, анан эмнеге чоң министрликтин башында турган инсан ошону өзү мындай жарнамалап туруп алды. Эми уу коргошун десек, эми өзү медицинада аны аты аконит деп аталат. Медицина тармагында көп эле мисалы китептерде, ар кандай журналдарда жазылган аконит боюнча. Ал канча кылымдар бери мындай изилденип келе жатат да, азыркыга чейин колдонуп деле келе жатат да. Мисалы көбүнчө өзүңөр айткандай 3 күндөн бери көп эле тармактарда жазып атпайбы эмне болуп кеткенин. Ошон үчүн биз баарыбыз отуруп алып бүт өзүбүздүн медицина тармагында издей турган атайын мындай кандай десем платформалар бар да. Көп эле платформа, мисалы орусча платформаларды айтсак, информация андай деле көп эмес, бардык жерде жазып жүрөт, ооба колдонулат, ар кандай мисалы сапаттары бар экен депчи. Бирок англис тилиндеги китептерди ачып окусак, көбүнчө бул Кытай менен Япониядагы тажрыйбасы жазылыптыр да. Бирок азыркы күнгө чейин ар кандай эл аралык журналдарда ушул уу коргошундун акониттин ошондон ууланып калган элдердин тажрыйбалары жазылыптыр. Азыркы убакытка чейин. Анткени мисалы Кытайда, Японияда ошол элдик медицина аябай мындай өнүккөн да. Анан ошого караштуу ушул өсүмдүк азыркыга чейин колдонулат. Ошондой эле эң кызыктуу бир китепти таптым интернеттен. Бизде профессор Алдашев деген Абдыхал болгон.
ошол 74-жылы китеп жазыптыр ошол акониттер боюнчачы. Ошол акониттин ар кандай түрлөрү көп экен да. Бизде мисалы Каракольский, Таласский деген бар экен да. Андан башка ар өлкөлөрдүн өзүнүн флорасына жараша ар кандай түрү бар экен. Где-то 10-12 түрүндөй бар экен да. Бирок бардыгы булар аябай өсүмдүктөргө кирет экен да. Китебинде жакшы жазылыптыр кайсы өлкөлөрдө кандай түрлөрү бар. Анан ошолор түрлөрүнүн ичине байланыштуу кандай мисалы ар бир өсүмдүктүн өзүнүн мындай заттары бар да. Кандай заттардын түрлөрү бар деп жазылган экен да. Ошондой эле китебинде ошол биздин табиптер башка деле өлкөлөрдө ошондой да шаманчылык дейт да, табипчиликтерде колдонулуп келатат. Азыркыга чейин деле. Жок, COVID-19 илдетин айык тургуда аконитти колдонуу туурабы же туура эмеспи? Жок, анткени вот ошондо колдонулган айтып атпайбы, рактан колдонгон, ишилип мындай суук тумо болсо да колдонушкан депчи көп эле жазып атат. Ошол эле Алдашевдин китебинде жазылган, ооба бар, ошондой колдонот экен. Бирок ошол убакытка чейин ошол акониттин бүт сапаттары аягына чейин изилдене элек. Ошон үчүн азыркы убакта медицинанын деңгээли аябай өсүп келатат да. Эми ошол элдин арасында колдонулган мисалы кандайдыр бир тажрыйбаны медицинага алып келип коюп койсо болбойт. Анткени ошону коюш үчүн аны изилдеш керек. Токсикологиясы бар, фармакологиясы бар. Ошон үчүн азыркы убакытта ковидти колдонгула деген ал туура эмес да. Анткени ар бир дары, өсүмдүк дары болобу, фармацевтикалык кандайдыр бир дары болсо, өзүнүн изилдөө этаптары бар. Ошону изилдеш үчүн азыр эле сүйлөшүп атканыбызда акониттин ошол сапаттарын, мисалы вирусту өлтүрө турган сапаты далилденген болсо, аны кантип далилдейбиз? Аны далилдеш үчүн биз жаныбарларда эксперимент кылыш керекпиз. Мисалы чычкан болобу, мисалы түлкү болобу. Бул дүйнөлүк практика. Ооба, дүйнөлүк практика. Ошол жаныбарды ковид менен биз оорутуп, ооругандан кийин ошол коргошунду аконитти бериш керек да. Жылытып, ысытып, анан тердетип и так далее да. То есть ал эксперимент катары болуш керек. Эмне үчүн ал жасалат жаныбарларда? Анткени акониттин ошол коргошундун, ошол бүт эл аралык литературанын данныйлары узкий терапевтический диапазон деп коебуз да фармакологияда. Ал эмнени билдирет? Терапевтик дозасы менен дозасынын ортосу аябай кыска, ортосу жок десек болот. Кичине көбүрөөк алып койсоң эле ал болуп калат. Ошондо эгер бизде андай клиникалык изилдөөлөр жүргүзүлбөсө, анан дароо эле бир нече бейтапка айыгууда ушуну колдонгула деп министр өзү айтып атса, анда биз ошол ооруп аткан бейтаптарды ошол чычкандардын ордуна колдонуп аткан болуп калабызбы? Азыр бул мындай сөздүн ачыгын айткандачы. Бул дарыны Мы разве их испытываем как подопытных, простите, даже язык не поворачивается. Бул дарыны азыр ошо мурдакы тажрыйбаларды билип, жана айтып атпайбызбы да, көп жылдан бир кылымдан баштап колдонуп атыптыр, там бир нече ооруларда деп, анан ал ооруларды дарылаганда деле эч ким аны контроль кылган жок да. Ошону айтам. Ошо мисалы жана Кытайда көп эме публикациялар бар экен, ошо 2-3 күндөн биз деле ошо 2-3 күндөн бери биз деле көп нерсени окуп атабыз азыр. Бир нече жылда канча өлүм болгонду ошо Кытайда эметиптириптир, жазышыптыр. Анан жана өлгөндөрдө биринчи патоморфологический исследование өткөрөт да, кайсы органдар жабыркады, эмне болду, кандай өзгөрүүлөр болду деп ошолор жазганда, мен көңүлүм бурганым жанагы кан тамырларда кан толуп калат экен, анан жана капилляр полнокровие, застой да, и капиллярларда дагы кан туруп калат экен. Анан кийин
ошондой эффект болсо анан азыр ковидке колдонсок туура эмес болуп калат. Анткени биз билебиз да ковидде ковид өзү дагы ошондой да, ошол вирус ошого алып келет. Анан бул аконитти берсек, ал бири-бирин күчөтүп жиберип, биз азыр айта албайбыз да точно да, анткени бизде андай маалымат жок. Бирок азыр башка ошо изилдөөлөрдү карап биз только предположить да можем, ошондой предположение айтышыбыз. Нет, мен сиздерди абдан туура түшүнүп турам. Сиздер баягы кесиптик этиканы сактап дагы балким айтпай атасыздар, бирок мен баягы жаран катары ушул бир жума мурун эле ал мырза менин маңдайымда отурду эле, бирок мен айтып берейинчи жаран катары. Биз деген дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун өкүлүбүз. Биз жана протоколдорду жазып аткан эл аралык стандарттарга сиздерге окшогон эксперттер жазат. Демек ошол биз Кытайдын өкүлү дагы эмеспиз ал нерсени колдонуш үчүн. Андыктан мындай ушул маселени жабалык ушул боюнча, бирок мындан кийин ойлонуп сүйлөп ойлонуп иш кылгандай бололук, этикалык жагы бар. Этикалык да жагы бар. Мындай менин өтүнүчүм жаран катары. Анан ал менен бирге чоң ушул акыркы 1 жыл бою моментип күнүгө кылдаттык менен иштеп келаткан медицина кызматкерлерин жалпы вот это все медицинское сообщество просто взяли и подставили. Вот баягы менин пикирим ошондой да. Биздин жардамыбыз бар экен, аны улантабыз. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Ден соолук жөнүндө сөз кылып атабыз. Аконит жөнүндө медициналык термини у коргошун деп биз айтабыз. Искульский корень деп атат. Акыркы убактарда мындай чоң бир айланган. Эми анын бир медициналык тарабын карап көрөлүк. Өзүңүздөр айткандай ооба бар. Туура тараптары бар, бирок биз мындай коопсуздук иретинде кандай зыян тараптары бар, эмнеден ууланып калышы ыктымал, ошол тууралуу токтой кетесиз. Эми айтып кеткенде кылымдар бою колдонулуп келген ар кандай элдер өзүнчө. Мен айтып кеткенде, мисалы ошол профессор Алдашевдин китебинде да жазылган, биздин табыттар колдонуптур ошол ысык түрүндө ичирип, анан тердетип и так далее. То есть эми фармакология жагына алсак, анын кандай бул эң негизги жасаган эффектилери эмне үчүн ошондой? Бизде өзүнчө бир группалар бар да, ошон үчүн ошол акониттин күчү курары деген бар го, ошол курары подобный дарыларга окшогон эффект берет да. Анын эң негизги айтып атпаймынбы, орус тилинде аз маалымат бар экен, ошол англис тилинен көбүнчө ошол Кытай изилдөөчүлөрүнүн бүт изилдөөлөрүн мындай доступный болгон изилдөөлөрүн карап чыктым да. Анын эң негизгиси ооба жазылып атат, рак илдетинен сактайт экен, анан жүрөк ооруларынан, анан көп эле илдеттер жазып атат. Бирок эң негизгиси азыркы убакытка чейин так аныктала элек. Мисалы 100% ушул жардам берет деген жок. Азыр суу ичип койчу. Далилденген да эмес. Жок. Анан эң негизгиси ошол бул жерден айтып кетерим. Изилдешиптир, мисалы ошол тумоо болуп калганда эмне болот экен жаныбарларда. Анан өзү изилдөө жасаганда биринчи фаза дейбиз да. Жаныбарларда изилдеп чыккандан кийин элдерде кишилерге карата жасайт эксперимент. Ошол эксперимент өз ыктыяры менен ошол изилдөөгө кирген адамдар өз ыктыяры менен кирет. Ошондой эле информированный согласие дейт, жазып берет да. Бирок аны жазыш үчүн толук маалымат алат ошол дары боюнча. Ошондон кийин анан ошол изилдөөгө кириши мүмкүн. Ошон үчүн ошол бир Кытай изилдөөсүнөн окудум да, аябай жакшы изилдешиптир. Аконит ашказандан аябай бат сиңет деп. Анткени аконит ошол чөптүн ичинде толтура ар кандай алкалоиддер бар экен да. Бул ар кандай заттар. Анын 8-ден 15 түргө чейин ар кандай алкалоиддер бар экен. Ар бир өсүмдүктүн өскөн жери, мисалы климат ошол аябай таасир этет экен да. Анан эң негизгиси
ой, что-то попало в меня. Эң негизгиси ошол алкалоиддер өзү акониттин ошол аконитин деген эң негизги уусу ошол экен. Аябай бат сиңет экен ашказандан, кан тамыр канга батыраак жетет экен да аябай бат. Ошол анан кан менен билебиз да, кан менен бүт органдарга тарайт ал. Анан эң негизгиси биз фармакологияны окуп атканда студенттерге үйрөтөбүз да, ар бир дарынын өзүнүн мындай тарай турган өлчөмү бар да, орусча айтканда объем распределения. Ошол тараган өлчөмү акониттики аябай чоң экен. 690 литр. Бул эмнени билдирет? Бул билдирет, бул дары жакшы синет, ошондой эле бүт биздин клеткалардын, кичинекей клеткалардын башына чейин тарайт. Кайра чыгара алуу мүмкүнбү? Вот өзүңөр ойлосоңор, мисалы биз лабиринтке кирип кетсек, билбеген лабиринтке кирип кетсек, ошол лабиринттен чыгуубуз кандай жеңилби? Ошон үчүн кайра чыгышы оор. Блокировка кылуу ыкмалары барбы? Жок, азыркы убакытка чейин андай антидот жок. Анан эң негизгиси ошол жерден жазышыптыр. Ошол өлүп калган жаныбарлардын ичиндечи ошол дозаны, анан кээ бир адамдар ошол уудун ажалынан өлүп калган адамдардын вскрытие кылып патологоанатомическое описание жасашыптыр да. И ошолдо жазып турат. Боор, бөйрөк, өпкө аябай ошол илдет болот экен да, ошол ууданчы канга толуп калган, уюп калган канга толуп калат экен. Ошон үчүн Айнур Зарылбековдун айткандай, ал ошол кандын уюшуна алып келиши мүмкүн. Анан эң негизги, мисалы физиологиялык жагын деле түшүндүрүп кетсек, өздөрү айтып атпайбы, ысык ичип анан тердеш керек, аябай тердетет депчи. Ал деле мындай эми биз как физиологически, фармакологически түшүндүрө алабыз эмне үчүн. Эми өзү мындай элибизге айтып кетсек, тердегенде адам деген суюктук аябай жоготот. Обезвоживание болот. Ошон үчүн аябай обезвоживание болгондо бир аябай биринчи ковид маалында аябай оор, анткени кан аябай уюган. Улам биз тер менен ошондой суюктукту жоготсок, обезвоживание болсок, кан дагы больше уюй баштайт. Экинчиси уюган сайын, то есть тердеген сайын. Ошондой эле мисалы диабет элдети бар го. Анда сахардын көлөмү биздин канда аябай көбөйөт. Уюган кан эмнеси менен кооптуу? Жүрөк ооруларын алып келиши мүмкүн. Ооба, инфаркт болушу мүмкүн. Жүрөк токтоп, өпкө да токтоп калышы мүмкүн, боор дагы, бөйрөк дагы баары токтоп калышы мүмкүн. Анан эң негизги биз айтабыз, уюп калып тромб болуп калса, эң коркунучтуу бул ТЭЛА, тромбоэмболия легочной артерии. Внезапный смерть дейбиз да. Отуруп эле турганында эле жыгылып калат. Ошондой көп болуп атпайбы азыр ковид? Ооба, ошол кан уюгандан да. Ошон үчүн ошол акониттин ошол жагы жазылыптыр. Мындай суюктук менен кошо кандын басымы да көтөрүлүшү мүмкүн. Ошондой эле мисалы сахар канда көтөрүлүп, гипергликемия дейт, көтөрүлүп, аябай коркунучтуу диабет менен ооруган адамдарда диабетический кетоацидоз болушу мүмкүн. Ошондой эле жүрөктү токтоп калышы мүмкүн да, же аритмия болушу мүмкүн. Аябай зыяны көп экен. Ошондой эле миебиздин клеткаларына аябай таасир этет экен. Ошонун жазышыптыр, ичкенинде кара терге түшөт экен, анан кайра муздайт экен, анан кайра кара терге түшүп, бул тоже аябай терс жагы да организмге. Ковид маалында биз эми түшүнүп атабыз, цитокиновый шторм деп атпайбызбы? Ошону менен эметет да, күчөтүп коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн ар бир чөптүн өзүнүн орду бар. Бирок биз эмне үчүн азыр муну айтып атабыз, ар бир чөп дары болуш үчүн изилдөөлөрдү башынан сөзсүз түрдө өткөрүш керек. Сөзсүз түрдө. Айнур айым, сиз 5-чи протокол жөнүндө сөз кылып атасыз. Анан ошол протоколдо мисалы үчүн жакында эле кайра мынтип айтып атышат да, медицина кызматкерлери эмес, чоң чиновниктер, эгерде сиз өзүңүздө COVID-19 илдетинин кандайдыр бир себептерин байкасаңыздар, анда дароо үйдө жатып бербей медицина кызматкерине кайрылыңыздар деп. Бул чакырык туурабы өзү негизи? Бул туура, кайрылыш керек.
Анткени азыр кээдегилер өзлөрү дарылана алышпайбы? Интернеттен алып маалыматты туурабы, туура эмеспи да? Өзлөрү дарыланып, анан 5-6 күн үйлөрүнө жатып калып, там же башка бирөөлөрдөн кеңеш сурап да, мурда ким ооруду, там өзүнүн жана тажрыйбасы менен бөлүшүп ошондой болуп атпайбы? Анан ошо оору күчөп кеткенде, больницага түшкөндө кичине кыйынчылыктар көп болуп. Бирок анын поликлиникага барганы, коомдук транспортто жүргөнү кайра эле носитель болуп атпайбы? Но жана ооруп калганда жана поликлиникага звонить этип, тияктан кеңеш алышат да. Эмне кылыш керек? Да, дистанционно кеңеш алышат да, эмне кылыш керек? Жана мобильный группа барып анализ алат, же орунду тактайт, там ошондой өзүнүн процедуралары бар да. Могул ковид убактыбыз бүтүп барат бир тилекке каршы. Covid-19 боюнча айыгууда биз көп июндан бери көп нерсени өзүбүз үйрөнүп алгандай болдук да. Гепаринди деле өзүбүз саябыз, курсагыбызга жана башка нерселерди. Баягы сиз капельницалар жөнүндө жакшы айтып бербедиңиз беле? Эмне болсо эле капельница кое калабыз. Анан эми 1 жыл өттү. 1 жылда тажрыйбабыз толду. Эмнени туура эмес кылып жатыптырбыз. Вот какую принципиальную ошибку мы допускали? Азыр биз муну деле бүгүн деле айта албайбыз. Азыр эмнени туура кылдык, эмнени туура эмес кылдык, анткени бул оору дагы эле изилделип атат. Бизде азыр көп эле өлкөлөр, жанагы кимде мындай ушундай возможностьтор барлар, алар изилдеп атат дагы эле. Азыр 1 жылдын ичинде улам эле бул маалымат пайда болуп атат, топтолуп атат. Анткени көп нерсе дагы билине элек, ал бул 1 эле жыл болду бул ооруга. Мындайча айтканда, бизде башка оорулар бар, 15-20 жылдан бери изилденип, анан эле жана туура дарылар пайда болуп атат. Капельница кое калганыбыз туурабы? Улам капельница. Улам ал аны да туура эметиш керек да. Мисалы жанагыдай киши көптөрдөп жана суусун жоготсо, конечно, коюш керек анан кийин. Аны да чинеп коюш керек. Жана канча дефицит болсо ошончону кайта бериш керек. Бирок анын баарын тең туура аныктап, анан кийин бериш керек. Только бейтапканада. Кликсан, гепарин. Буларчы? Ошол боюнча обязательно бериш керек. Анткени жана кан уюп атпайбы, бул канды суюлтат да ушул дарылар. Анан мен кичине да толуктап кетет элем. Азыр Аида Шырынын айткан жана аконит боюнчачы, жана эксперименттерде, анан кийин эксперимент өтүп атканда башка дарылар менен кандай взаимодействиясы болот. Ошонусу дагы абдан маанилүү да. Анткени мисалы ошол эле гепариндер, вот кликсан, гепариндер башка дарылар менен да взаимодействие болуп, бир дарылар мунун эффектин күчөтүп жиберет. Канап кетиши мүмкүн. Кээ бир дарылар наоборот жанагы эффектин азайтып, тромбоздорду күчөтөт. Ошондой моменттер да бар да. Ошон үчүн бул аконит кандай взаимодействие болот, ошондой дагы изилдөөлөрдү изилденген эмес. Жок. Вот ковидте эч кандай изилдөө болгон жок. Ошон үчүн эл аралык жана уюм да. Саламаттык сактоо уюму. Да, жок, ошо эл аралык жана эрежелер менен ошондой изилденип, анан кеңеш берилсе, анда жакшы болот эле, туура болот эле. Эми акыркы суроом 1 минутубуз калыптыр. Эмдөө боюнча. Эмдөө боюнча кандай чакырык калтырат элеңиздер? Кайсы эмдөөнү алыш керек? Мындай акы төлөп ала турган эмдөөлөр барбы? Эмдөө боюнча жана вакцинация деп атабыз. Азыр ушул кампания жүрүп атат. Вакцинация керек да, анткени азыр дүйнө жүзүндө баары эле азыр колдонуп атат. Анткени жана биздин элибиздин иммунитети болсо, жана ооруну токтотуп азыр баары эле, да, коллективный иммунитет дейбиз да, азыр баары эле азыр все мероприятия, да, баары эле направлены на это, чтобы уже остановить, да, как-то. Анан кийин азыр бизде Кытайдын вакцинасы бар, Sinopharm, да, алып атат, пока мындай побочный эффекттерди уккан жокпуз. Калгандарын жана Спутник V келиш керек деп договор түзүлгөн, анан ушул күтүп атабыз пока ушул. Pfizer, AstraZeneca Кыргызстанга келүүсү күтүлүүдө эмес азырынча, э? Только в частном порядке эле келбесе. Андай мамлекеттик программа пока еще. Медицина илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин клиникалык фармакологу Аида Зурдинова, жана ошондой эле медицина илимдеринин доктору, профессор, Республикабыздын Саламаттык сактоо министрлигинин жугуштуу оорулар боюнча штаттан тышкаркы башкы адиси Айнура Кутманова студиябызда мейманда болду. Ыраазычылык сиздерге. Бирок
мен сіздер менен коштошуп жатып бир гана нерсени айткым келет. Мындай айтылып сөздөр боло берет. Бирок мен сиздердин эмгегиңиздерди жакшы баалайбыз, билебиз. Анан бир айтылган сөз аны жууп салбайт эч качан. Ооба. Рахмат. Амандыкта жолуктуралы. Рахмат. Биз улантабыз. Агартуу термини руханий салттагы ой жүгүртүүчү адамдар тарабынан психикалык абалды сүрөттөө үчүн колдонулат. Индус душмандары, христиан монахтары жана буддист астетиктер медитация, ырым-жырым, орозо же ажылык аркылуу жогорку аң сезимге ээ болушат. Тилекке каршы бул руханий адамдардын агартуу абалын талкуулоосу көпчүлүккө түшүнүксүз. Ал тургай тажатма болушу мүмкүн. Биз сөз менен айтып жеткире алгыс же сырдуу нерсеге түшүнө албагандыгыбыз үчүн капа болобуз. Ал эми гурулар чындыгында эмне айткылары келет? Жогорку аң сезим үчүн абдан кызыктуу. Адам болгондон кийин биз өмүрүбүздүн көпчүлүк бөлүгүн төмөн аң сезимдин деңгээлинде өткөрөбүз. Анда биз өзүбүзгө, жашообузга жана аныкталган ийгилигибизге кызыктар болобуз. Кадимки жашоо төмөнкү аң сезимдин белгиси, өзүмчүл көз караштарды сыйлайт. Нейробиологдор рептилиялык мээ деп аталган мээнин бир бөлүгү жөнүндө талкуулашат. Анын таасири астында биз күрөшүп, башкаларды күнөөлөйбүз. Ал кыйналган суроолорду басат, коомдошууга тоскоол болот, өзүбүздүн кооз элесибизди көрсөтөт жана максаттарыбызды калыптандырат. Бирок дүйнөдө душмандык болбой калган сейрек учурларда, балким түн бир окумда же таң эрте денебиз жана кумарларыбыз эс алганда, биз жогорку аң сезимге жете алабыз. Невропатологдор муну неокортекс деп аташат. Элестетүү, боороруу жана калыс баа берүүчү жай. Биз өзүбүздүн эгоизмибизди алсыратып, бир аз калыс жана универсалдуу көз карашка көтөрүлүп, кээ бир көнүмүш адаттарды тынчсыздануудан, өзүн өзү актоодон жана сыймыктануудан баш тартабыз. Мындай абалда акыл өз кызыкчылыктарынан жана артыкчылыктарынан жогору турат. Биз аларды сындагандан жана аларга кол салгандан көрө чыгармачыл ойлоно баштайбыз. Алардын жүрүм-туруму адатта алар айта албай турган өздөрүнүн алгачкы ой жүгүртүүсүнүн кысымы түрткү берет деп элестетсек болот. Мүнөз же бузукулук. Биз азыр көрүп тургандай жамандыктын эмес, таарынычтын белгилери. Бул ой жүгүртүүнүн жай эволюциясы. Башка адамдардын иш-аракеттерин алардын бизге кандай таасир экендигине байланыштуу эмес. Алардын азап тозоктору менен түшүндүрүп берүү жөндөмүн өрчүтөт. Адамзаттын ылайыктуу жолу коркуу, цинизм же агрессия эмес, сүйүү экендигин түшүнөбүз. Мындай учурларда дүйнө өзүн азап чегүү жана жалган каалоолор жери эмес экенин көрсөтөт. Үнү угууну талап кылган адамдарга назиктикке жана капалыкка жашоо анчалык кымбат болбой калат. Мындан ары кайдыгер болбоо жөнүндө ойлонуш керек. Кызыкчылыктар четке кагылып, келе жаткан же табигый нерселер менен чыгармачыл аралашууга болот. Дарактар, шамал, көбөлөктөр, булуттар же толкундар. Мындай абалда статус эч нерсени билдирбейт. Мүлк эч кандай мааниге ээ эмес. Нааразычылыктар актуалдуулугун жоготот. Эгер ушул учурда кимдир бирөө биз менен жолугушса, анда биздин өзгөрүшүбүзгө жана боорукердигибизге таң калмак. Дүйшөмбүдүн кечи, иш күндүн кечи ТВ1 каналы. Мен Эркин Рысколбеков жана менин маңдайымда Integra Engineering Group'тун негиздөөчүсү, жеке ишкер коомдук ишмер Жодар Сайдулкан мырза. Ассаламу алейкум, Жодар мырза. Студияда көрүп турганыма өзгөчө кубанычтамын. Сизди. Алейкум салам. Мен дагы абдан кубанычтамын. Жодар мырза, эми сиз менен кайсыл темада сүйлөшсөк деле туура кете берет дечи, саясаттан баштап коомдук иштерге чейин. Бирок өлкөнүн негизги локомотиви бул экономика. Ошол экономика тууралуу сөз кылалык, туура көрсөңүз. Сиз Кыргызстанга чоң бир мейманкана, Бишкектин борборунда чоң бир мейманкана ачуунун алдында тургансыз. Новотель деп, бул дүйнөдөгү белгилүү бренд. Новотель качан ачылат? Кыргызстандыктар качан Новотельдин эшигин босогосун аттап өтүшөт? Рахмат. Өз жалпысы мына өлкөлөрдө өнүгүп жаткан өлкөлөрдө
70% маектин көбү анысы деле ошол экономиканын анан ишкердиктин тегерегинде болот ооба эмеспи? биздики болсо саясатчы. Бизде тилекке каршы Кыргызстанда көбүнчө башка темалар талкууланат, анан балким ошондой себептер биз ордубузда турганыбыз. Эми сиздин сурооңузга токтоло турган болсок, биз ошо дүйнөнүн экинчи дүйнөдө эң чоң группа болгон Accor деген Франциянын группасы. Анын ичинде 30га жакын бренд бар. Ошол 30 брендтин бирөөсү Novotel. Бул бренд, бул компания ошо Novotel менен башташкан мындан 60-жылдарда. Азыркы күндө дүйнө жүзү боюнча 6000ден ашык мейманканасы болгон француз группасын биз көндүрүп, ушундай бир долбоорду Кыргызстанда ачууну 2017-жылы баштаганбыз курулушуна. Буюрса мына май айынын аягына, июнь айынын башына биздин шаардыктар ошол ачылышына күбө болот деген ниеттебиз. Албетте бир кечигүүлөр бар бул долбоордун ачылышынын себебинде. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, мына пандемия дүйнөнү каптаган 2,5 жылдан бери эң көп залакка алып келген сектор бул ошо туризм жана мейманкана сектору, ошондой эле авиа каттоолор. Ушул 3 тармак эң көп жабыр тартты. Бирок ошол эле учурда азыр пандемиядан чыгып бараткан өлкөлөрдү карасаңыз, эң көп дагы эң тез өзүн калыбына келтирген, эң тез өнүккөн кайра сектор бул ошо мейманкана жана авиакаттамдар. Себеби дүйнө жүзүндө элдин баары көп убакыттан бери жабык изоляцияда турушат. Биз Кыргызстанда эле мындай ээн эркин маскасыз неметип жүрөбүз. Дүйнөнүн баары азыр чынын айтканда эшикке чыга албайт. Белгилүү жаштагы кишилер белгилүү сааттарда гана эшикке чыга алат. Анан элестетсеңиз, мына Лондон, Нью-Йорк сыяктуу чоң миллиондогон кишилер жашаган шаарларда чакан патирлерге камалып жатат элдин баары. Бул мүмкүнчүлүгү болгону дагы, болбогону дагы, ошондуктан бул пандемия вакцинацияга түздөн-түз байланыштуу. Ошо вакцинация маселеси чечилери менен элдин көбү саякатка умтулат деген ойдобуз да. Ошол мен бул суроону эмнеге бердим? Novotel'дин ачылбай атканынын, ачылышы бир аз кармалып атканынын себеби жалгыз пандемиядабы же Кыргызстандагы инвест климаттын начарлап кетишиндеби? Бул Novotel'дин ачылуу чечими курулушунун башталышы бул инвест климатты мынчалык начарлай электе чечилген. Ошондуктан ал жолдон артка кайтуу ойлогон жокпуз. Албетте Кыргызстандагы болуп өткөн саясий окуялар, инвест климаттын начарлап кетиши, булар тескери таасирин берет, бирок бул ачылыштын кечигишине ушулар себеп болду дегенден алысмын. Анткени негизги себеп бул пандемия. Мындай айтып кетер элем, ошо пандемия учурунда болуп атканы бир тараптан жагымдуу. Анткени мындан тышкары да өзүнчө саясий кризис дагы пандемиядан саясий окуялар өкө келип калган, дубалатынан болуп калганы бир эсеби да мындай муну позитив кабыл алам. Анткени эгер пандемия бүткөн учурда да саясий кризис улана турган болсо, анда албетте анын таасири да болмок. Сиз жаңы айтып атпайсызбы? Инвест климат начарлаганга чейин кылганбыз деп. Анан демек бул уже баягы саясий догмада начарлаганы баарыбыз деле билинип турат. Сиз ошол бизнес коомдо жүрөсүз да, анан Кыргызстандан бизнес чыгып кетип атат деген чынбы? Эми бул инвест климат начарлай баштаганда көп жыл болду. Бул белгилүү темп менен начарлап келаткан болсо, дагы да тездеп кетип аткан учуру бар акыркы айларда. Муну эми бияктагы ишкерлер, тыштагы бул жерде тыштагы ишкерлердин келбей калышы, тыштан инвестициялардын келбеши бир жакта турсун, биздин ички ишкерлердин дагы тышка кетип атканы мен өз тегерегимден
байкап атам. Мисалы үчүн курулуш тармагында бул локомотив болуп эсептелет. Курулуш тармагы бул эң чоң көрсөткүч экономикадагы динамиканын. Себеби курулуш тармагы бир гана аябай калың топко жумуш менен камсыз кылат. Жумушчуларды алайлы десек, жөнөкөй карапайым элди жумуш менен камсыз кылат. Ошол эле учурда ал курулуш тармагына материал чыгарган, кирпич чыгарган, башка бетон чыгарган, жана башка материалдарды импорттап келген болуп ишилип аябай кыйырдагы таасирлери көп курулуш тармагынын. Бирок бүгүнкү күндө ири курулуш компаниялардын Кыргызстанда чыгып коңшу, мисалы үчүн Казакстанга жана башка ал эмес Дубайга барып иш карап аткан чоң ишкерлер бар бул жерде. Бул мындай жакынкы арада жана узак арада Кыргызстандын экономикасына канчалык өзүнүн кесепетин тийгизет мындай орто чакан бизнестин чыгып кетиши? Жумуш орундары, салык жана башка. Бул эми мындай алып карашыбыз керек да. Дүйнө жүзүндөгү өлкөлөрдүн баары инвестициялар үчүн жарышат. Америка баш болуп инвестиция тартканга аракет кылат. Инвестициянын бизге кереги жок деген түшүнүк абдан туура эмес. Инвестициясыз биз өнүгө албайбыз. Ошон үчүн дүйнөдө азыр бир эсеби мүмкүнчүлүк турат да. Эмнеге мына пандемиянын кесепетинен улам чоң ири өлкөлөрдө дагы кээ бир тармактарда инвестицияларга ылайык шарттар болбой, абдан көп акча финансы институттарында бош акча көп да. Ошондуктан азыр мисалы үчүн так туура кадамдарды жасаган өлкөлөр, бул чакан өлкөлөр дагы тезирээк кадам жасай алат инвестиция тартыш. Алар ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, өздөрүнө ошол инвестицияны тартууга мүмкүнчүлүк бар да азырчы. Биз ошону колдонуш үчүн так ошондой реформаларды ишке ашырышыбыз керек. Бул реформалар жазылып, айтылып, канчадан бери айтылып келатат. Аны көп деле неметиш жаңылыгы жок мунун. Аны мамлекеттик органдар ашырыш керек ал реформаны. Мамлекет эми мындай нерсе бар. Реформа өзү менен өзү бизнесте болуп кетиши мүмкүнбү? Жок, албетте реформа бизнес тарабынан жасалбайт. Бул мамлекеттин негизги иши ушу бизнеске шарт түзүү да. Биздеги эң чоң нерсе туура эмес, элдин аң сезимин дагы буруп келаткан нерсе туура эмес жака буруп. Сөзсүз баягы советтик доордогу немеден чыга элек да, түшүнүктөн элчи. Бизнесмен бул кызыл кулак. Бизнесмен кызыл кулак деген бул бир нерсе, мамлекет кылыш керек деген бар да. Мамлекет кылбаш керек, мамлекет кылыш керек деген бул эң туура эмес түшүнүк ушул. Мамлекеттин өзүнүн жарандары астында эң негизги милдети бул коопсуздукту камсыз кылуу, сапаттуу билим берүү, сапаттуу саламаттык сактоо. Ушул үч эле немеси бар. Түздөн түз милдети. Калган бардык тармактан мамлекет чыгыш керек. Калган телекомдон, ошол эле авиакомпаниялар, аэропорттор толгон токой. Завод, фабрикалар бул бардык калган тармактарда ишкерлерге туура эмес атаандаштык кылып, алар өнүгө турган жерде мамлекет болсо баягы орустарда собака на сене деп коет. Же өзү жебейт, же башкаларга жедирбейт дегендей, баягы чөптү ит жебейт да. Ошондуктан ушундай болуп мамлекет кармап турган көп тармактар бар. Биз мисалы үчүн мындай дейбиз. Биздин 4 миллиардтан ашык карызыбыз бар деп атабыз, Бирок мамлекеттин колунда азыр биз мындай жалпы бир эсеп жүргүзүп көргөнбүз. Ушунчалык мамлекеттик мүлк бар, имарат бар, жөн эле жаткан имараттар бар. Эски заводдор, немелер, буларга ай сайын мамлекет суусуна, светине деп толгон токой келген дотацияда салыктан акча коротот. Ал баягы кумга, чөлгө куюлган суудай болуп эле эрип кетет да. Ал акчаларды, ошол мүлктөрдөн мамлекет кутулса болот. Бирок кутулганда дагы муну адилеттүү түрдө кутулуш керек. Баягы Акаевдин учурунда баягы
саясатчылардын баарына таркатып салгандай эмес бекер. Муну ачык айкын Ачык аукцион менен. Аукциондор менен, конкурстар менен өткөрүп берсе болот. Бул конкурстарды мамлекет өзү өткөрбөй, эл аралык уюмдар бар. Ошол эле Европа өнүктүрүү банкы, Азия өнүктүрүү банкы, Дүйнөлүк банк сыяктуу уюмдар приватизация боюнча, менчиктештирүү боюнча мамлекеттин ишин аткарып берет да. Ачык айкын конкурсту өткөрүп, керек болсо тыштан Ооба. Бирок ал калыс арбитр болуп берет. Анан дагы бир нерсе бар. Буну Түрккө сатып ийдик, муну Кытайга сатып ийдик, тигини буяка сатып ийдик деп жанагы неменичи. Мен эми стратегиялык объект деген нерсе бар. Эми бизде стратегиялык объектибиз ушунчалык көп, бирок мамлекетибиздин колунда бир стратегия жок да. Стратегиябыз жок, бирок стратегиялык объекттерибиз толтура. Бизде эң негизги стратегиялык нерсе бул биздин чек арабыз. Бөлүнбөс, ажырабыз, ар бир биздин уч топурагыбыз. Бул эң стратегиялык нерсе. Экинчи нерсе болсо биздин жарандык жанагы күбөлүгүбүз, паспортубуз. Бул биздин жараныбыздын өзү стратегиялык да. Андан башка бизде эч нерсе стратегиялык болбошу керек да. Калганын баарын жанагы мен айткандай коопсуздук, билим берүү, саламаттык сактоо. Ал эмес билим берүү, саламаттык сактоодо дагы биз 50% жок дегенде менчиктештирүүгө кетишибиз керек. Анткени менчик ооруканалар, менчик мектептер дагы сапаттуу билим берип атканын биз өзүбүз көрүп атабыз. Мен эсимде жана аэропортту түркпү же орустарга сатабыз деп атканда ошондо көп депутаттар кыйкырып чыкпады беле. Аэропорт бул стратегиялык объект. Бул деген биздин воздушный гаваныбыз, кантип сатабыз деп. Аэропорт стратегиялык объект эмес. Аэропорт стратегиялык объект эмес, өзгөчө бир дагы аскери учагы болбогон бир өлкө үчүн стратегиялык объект эчилбейм. Анан бизде мындай нерсе бар да. Сатабыз дегенде дагы мисалы үчүн тиешеси жок бир компанияларга сатууну сунушташат да. Өмүрү аэропорт башкарып көрбөгөн, өмүрү андай опыту болбогон, мисалы үчүн. Роснефть маселесинде, мисалы үчүн, Роснефть бул нефть чыгарган компания. Анын аэропорт, Россияда ал эмес аэропорт башкарбайт. Эмне кантип келип бизде башкармаган? Анда бир нерсе айтып коеюн. Мына Россияны биз көп өрнөк айтабыз. Казакстанды, тегерегибизди Россияда менчик аэропорттордун баары менчиктештирилген. Казакстанда баары менчик. Москвадагы 3 аэропорт бар, үчөө тең 3 бөлөк компания карайт. Биз мындай башкарууга берип атабыз дегенде биз ушул тармакта тажрыйбасы болгон ачык айкын конкурс жанагы эл аралык уюмдар менен кем дегенде 10 миллион жүргүнчү потогу болгон жүргүнчү аэропортту башкарган эл аралык тажрыйбага ээ компанияларга беришибиз керек. Бул жерде мисалы үчүн Сауд Аравияны айтайлы. Биздин мына жарандарыбыз ажылыкка барып келет. Медина аэропорту, Жидда аэропорту булардын баары менчик башкарылат. Эмне Сауд Аравияда акча жокпу? Мамлекетте. Аэропорттун өзү башкаргыдай. Маселе акчада эмес ал жерде. Маселе ошол жерди туура башкарууда, кесипкөйлүктө, анан кийин ошол компаниялар дүйнө менен байланышы бар. Мисалы үчүн бир компания 300дөн ашык авиакомпания менен иштейт. Ал дароо мисалы үчүн жаңы маршруттарды ача алат ал жергечи. Өзүнүн иштешип аткан авиакомпанияларына таянып туруп, мисалы үчүн айтат, Кыргызстанда биз аэропорту башкарып баштадык, бул жерден түз учайлы депчи. Бүгүнкү күндө биз хап болуп калабыз. Аз окумуш мүмкүнчүлүк бар. Мисалы үчүн Европа менен Азиянын ортосунда абдан чоң каттам бар. Бул жерде биз ачык асманды айтып койдук, бирок аэропортубузду неметпегенибиз үчүн башкарууга сөзсүз түрдө аны менчикке берүү эмес, аны утурумдуу башкарууга да берсе болот. Неге ачык асман иштебей атат? Бизде ачык асмандын иштебей аткан себеби бизде оператор жок биякта аэропорттордо. Эгер оператор болсо, ошол ачык асмандын
майын чыгара турган оператор керек бул жергечи. Биздин жардамыбыз бар экен. Бирок анын алдында Жодор мырза, биз мына аэропортто өрнөк кылып талкуулап калбадыкпы? Бирок ошол бир эле аэропорттун эле мисалында көрсөк болот да, эмнеге ачык башкарууга бербейт же болбосо менчикке бербейт? Себеби бул аэропорттун ичинде бирөөсү поставка кылган, бирөөсү дагы бирдеке кылган, парковканы ээлеп алган, жана башканын баардыгында чиновниктер отурушат да, сөздүн ачыгын айтканда мите курттардай болупчу. Анан ар бирөө өзүнүн кызыкчылыгын коргоп отура берип, мамлекеттик кызыкчылык ушинтип артта кала бергенде саясат сүйлөшпөйбүз деди элек, бирок саясатка кирип кеттик окшойт. Реклама биздин каналда, аны улантабыз. Кечтин кезекчиси Эркин Рыскулбеков. Кыргызстандын экономикасы жөнүндө сөз кылып атабыз. Жодор Сайдылкан бүгүнкү студиябыздын мейманы. Агай, мейли мындай сатып салба. Өзүң дагы башкарба. Бирок мамлекеттик менчик кызматташуу бар да. Албетте. Бул форманы карасак кандай? Эң туура сөз баштадыңыз. Бул мамлекеттик менчик кызматташуу бул азыр тез өнүккөн өлкөлөрдү карай турган болсоңуз, өзүнүн инфраструктурасын, көп нерсесин жаңылап, тез өнүгүп кеткен өлкөлөр ушул ыкманы колдонгон да. Ошол эле бул Англияда башталган, бирок мисалы үчүн ошо Сингапурду алайлы, Түштүк Кореяны, Түркияны алайлы. Бул ушул мамлекеттик менчик кызматташуунун негизинен ушу чоң реформалар жасалды да. Мисалы үчүн Эрдоандын негизги немелери ошол мамлекеттик менчик кызматташууну өнүктүргөнүнөн улам. Бизде бул маселе боюнча абдан аз киши мындай туура түшүнүккө ээ да. Мамлекет тарабында болсун, жеке менчик сектор ишкерлер деле толук түшүнө албай жүрүшөт. Ушул бул кандай болот депчи. Ишкерлер коркот, бул мамлекет келип алып бизге партнер болуп алып, күнүгө бизден эсеп сурап, өзүнүн тааныш билишин жумушка коёбу депчи. Мамлекет болсо дагы ошо мамлекет тарапта дагы ошондой түшүнүктөр бар. Бул мындай эмес да, өзү мунун эрежеси бар. Мунун бизде мына жаңы мыйзам экинчи рет кабыл алынды. Ушундай комитет түзүлдү. Мамлекеттик менчик кызматташуу комитети, Центр ГЧП деген. Бирок ал жерде дагы туура эмес, баягы атка биринчи эле туура эмес учкашып атабыз. Себеби эмнеге? Мисалы үчүн аты үстүндө мына мамлекеттик менчик кызматташуу деп атабыз. Бирок ошол комитеттин баардык баягы башкаруу кеңеши өкмөт мүчөлөрүнөн турат. Биринчи дегенде эле баягы ошол башкаруу кеңешинин ичинде дагы бизнестин өкүлдөрү болуш керек. Ошол бизнес ассоциацияларынын мүчөлөрү болуш керек да. Анан ошол центр бул жеке менчик мамлекеттик башкаруунун түрлөрү бар албетте. Бунун немеси менен жанагы аэропортторду айтып атабыз. Аэропорттун өрнөгүндө айта турган болсок, Манас аэропорту ээси бойдон Манас ошол компания кала берет. Мамлекеттин мүлктүн ээси мамлекет. Белгилүү жылга 20-30 жылга башкарууга берет. Мисалы Грузияны алып карай турган болсок, Грузияда 2004-жылы жана Саакашвили бийликке келгенде 2006-жылы 500 000 жүргүнчү каттачу экен Тбилиси аэропортуна. Алар бир Түркиянын компаниясы, түркиялык ТАВ деген компанияга берген. Алар иштеп баштагандан кийин бүгүнкү күндө 7,5 миллион турист келет ошол аэропортко. 15 эсе көбөйгөн жүргүнчүнүн саны. Мамлекет да утат, жанагы инвестор да утат да. Бирок ал 7,5 миллиондун баардыгы Грузиянын ичине кирди деген сөз эмес да. Ал аэропортту баягы хаб катары дагы, транзиттик зона катары дагы колдонуу инфраструктурасын көтөргөндүгүнөн улам 7,5 миллион келди да. Биздин да ошондой мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Албетте. Биз бул аэропорт бир эле өрнөк да. Бул жалпы өлкөдөгү баардык нерсени неме түшкөн. Мына реформа дегенде өзү кандай, мен элестетем. Реформа дегенде бул бир тармакта эле жасалбашы керек. Реформа жалпы өлкөнү камтышы керек. Бир сүрөттү элестетиңиз. Бир ошо реформа жасай турган кишилер келип алып туруп, ишкери болобу, мамлекеттик сектор болобу, бир Кыргызстандын келечеги кандай болот деп бир сүрөт чогуу, бир сүрөт тартышат.
Анан ошол бул пазл десеңиз болот. Ал жерде аэропорту бар, билим берүүсү бар, баары бири-бирине байланыштуу да. Ошол сүрөттү тарткандан кийин анан кийин ар кимиси өзүнө тиешелүү тармакты барып, ошол сүрөткө ылайыктуу кылып оңдоп баштайт. Да ушундай жол картасы деп коебуз. Жол картасы сызылат, анан кийин ошонун аягында Кыргызстанды кандай элестетесиңер дегенде ушундай болуш керек да. Анан бизде болсо тилекке каршы реформа бир тармакты эле жасалганга аракет кыла берет, ал башка тармактарды да неметпеген үчүн ал реформа баштан эле туура эмес жасалып калат да, ишке ашпай калат да. Ошондуктан ушундай жалпы жасалышы керек. Анан императивдүү болуш керек. Жогору жактан. Албетте. Анан мына билим берүү тармагында айтабыз 50% мектептердин менчикке өткөрүшүбүз керек деп. Эл дароо неме кабыл алышы мүмкүн. Менчик мектептер ансыз деле неме баягы мүмкүнчүлүгү болбогон кишилер дароо муну тескери кабыл алат да, биздечи. Грузиянын моделин карасаңыздар, Грузияда алышкан жалпы канча окуучу саны бар. Билим берүү тармагынын бюджети канча? Жалпы бюджет. Ошону окуучу санына бөлүшкөн. Ошончо акчаны ар бир мектепке бөлөбүз деген. Ар окуучуга. Кааласаң менчик бол, кааласаң мамлекеттик бол. Эл ата-эне өзү тандап алсын каяка берерин баласын. Ошол акча үлүштү ата-эненин өзүнө берген. Ваучер деп коет. Ошол ваучер системасы аны акча түрүндө бербейт, бир ваучер берет, бир купон берет. Мисалы үчүн Кыргызстандын эсеби боюнча мен жаңылбасам бир 18.000 сом да болгон эле ошончо кетет. Бир жылга. Жетпейт бул сумма. Бирок жок дегенде буну башташ үчүн ошол ваучер системасын киргизип туруп 18.000 сомдук ваучерди ата-энеге колуна карматып койсок, ата-энеге ушул укукту берсек, кааласаң менчик мектепке бар, кааласаң мамлекеттик мектепке жаздыр балаңды. Анан ошондо ал мектеп алып ошол ваучерди билим берүү министрлигине келип акчасын бөлдүрүп алат. Ошого жарашачы. Мамлекеттик болобу, менчик болобу. Биз түздөн түз акча бөлүүнү мектепке дагы, ооруканага дагы токтотушубуз керек. Бул сөзсүз же окуучуга, же оорулууга бөлүнүш керек да. Бул билим берүү тармагында окуучуга бөлүнгөндө буга ваучер деп аталат. Саламаттык сактоо тармагында буга медициналык камсыздандыруу, страховка деп аталат. Ошол эле принцип да. Бизде очойгон саламаттык сактоо бюджетибиз бар. Аны оорулардын санына бөлсөң белгилүү бир сумма болот. Саламаттык сактоо немесинде болсо, мисалы үчүн эң маанилүү болгон кызматтардын тизмесин жасап туруп, анын маңдайында суммасы бар. Ошонун негизинде төлөнөт деген шартты берсек, биздин жаран кааласа менчикке барып дарылансын, кааласа мамлекеттикине барып дарылансын. Ошондо мамлекеттик ооруканалар менчик ооруканалар менен атаандашып, мамлекеттик ооруканаларда дагы сапат жогорулайт. Мамлекеттик ооруканалар жагы кыйын адистерди тартып, алардын айлыктарын көбөйтүп, жакшы төлөгөнгө аракет кылышат да. Ошол учурда менчик ооруканаларга дейлик кардарлар көбүрөөк келип баштагандан улам баягы баасы да кылдый төмөндөшү ыктымал. Албетте, алардын саны көбөйөт, алардын атаандаштыктан улам баасы да төмөндөйт. Мамлекет белгилеп коет да, мисалы үчүн канча турарын. Бир Түркиянын же башка өлкөлөрдүн немесин ала турган болсок, кээ бир кызматтар, мисалы үчүн тиш доктурга барса 50% эле мамлекет төлөйт. Пластический хирургияга барса 100% мамлекет өзү төлөшү керек кардар, мисалы үчүн. Аппендицит болсо 100% мамлекет төлөйт деген сыяктуу анын бир тизмеси болот да, анын бир ыкмасы бар. Ушул сыяктуу жолдор менен биз мамлекеттин колундагы мүлктөрдү дагы билим берүү жана саламаттык сактоо тармагында жаңылай алабыз да. Ал жака эл аралык инвесторлор тарта алабыз. Бүгүнкү күндө бизде мисалы үчүн жана агентство, инвестиция тартуу агентствосу деген, анын колунда проект долбоор жок. Барып чет өлкөгө барып долбоор тартайын десе эле баягы эле карап алта неме камбарата ана мына деген ушул сыяктуу түшүнүксүз бизнес планы дагы болбогон долбоорлор да. А эгер биз жанагынтип мамлекеттик менчик кызматташтыкты өнүктүрсөк, толгон токой долбоор чыгат бизге.
аларды ошол өзүнүн ыкмасына салып инвесторлор тартуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз. Ооба да. А бирок менчик болобу, мамлекеттик болобу жумуш орундары ошол боюнча эле сакталууда эң минимум түрүндө. А максимумдагы жумуш орундары көбөйүп атат. Жумуш орunu дегенибиз биздин жарандарыбыз жумуш менен камсыз болуп атат деген сөз. Албетте, мүлк бул жерде калып атпайбы? Анын ээси ким болору, ким көчүп кетмек беле эмне оорукананын жени менен. Ооба да. Бир инвестицияда дүйнөдө мынандай түшүнүк бар. Инвестициянын, акчанын өлкөгө келген улуту болбойт деген. Ал же доллар болот, же ал евро болот, же неме болот. Анын башка бир улуту жок. Ал кимден келип атканы маанилүү эмес. Ал мүлк бул жерде Кыргызстандын мүлкүнө айланып атат. Ээси ким болсун? Ал кишилер акча таап, киреше таап, Кыргызстан ошондой эле дагы эле кызыктуу болсо, кайра эле ошол кирешесин Кыргызстанга салат. Биз ошон үчүн дүйнөгө кызыктуу болгонго аракет кылышыбыз керек ар дайым. Бирок мындай тарабы бар да, Жодар мырза. Мисал үчүн бир айыл дейлик, эми алар ваучер менен башка мектепти тандай албайт да. Территориялык жактан бир эле мектеп бар. Ошол эле мектеп көрөт. Ал мектепте 150 бала окуйт. А экинчи айылда 450 бала окуйт. Анда бирок бул мектептин каржылоосу 3 эсе аз болуп калып атпайбы буга караганда? Мындай нерсе бар да. Мектеп азыркы учурда ошондой. Мугалимдердин саны, сааттардын саны бирдей эле. Эми ошол эле Грузияны алып карасак, аларда дагы тоолуу аймактар бар. Тоолуу аймактар үчүн ваучерге коэффициент койгон. Элдин саны аз болгон айылдарга дагы коэффициент койгон. Мисалы үчүн жана 450 бала бар деп аткан жериңизге менчик мектеп ачылышы мүмкүн. А бул жерде бала бар экен, ушунчалык төлөй турган ата-эне бар экен деп ал жерге барып менчик мектеп ачылат. Ошондо менчик мектептер Бишкек менен Ошто эле болбой, айыл жерлерде да пайда болуп калат. Бул ушундай неме алып келет да. Анан менин дагы бир маанилүү маселеге, бул ишкердикке да тиешелүү, экономикага да тиешелүү, биздин миграцияга өзгөчө тиешелүү бир маселе бул децентрализация. Бул аймактарды өнүктүрүү. Биздеги эң чоң көйгөйлөрдөн бирөөсү бул дагы эле борбордук бийлик болуп калып калган. Баары Бишкек үйү. Баары Бишкек деп, анан кийин Бишкектин тегереги айылга айланып кеткен бул. Ал жарандарыбыз мамлекеттин саясатынан улам өзүнүн жериндеги, өзүнүн баягы малын, келин килеген талааларын сатып, бул жерге келип 4 сотка жерге байланып калган. Жашаган жерин карасаң, шаар десең шаар эмес, айыл десең айылга окшобойт, жол десең жолу жок, баткактын ичинде, канализациясы жок. Биздин элибиздин көбү ушундай шартта жашайт. Бишкектен болгону бир 5-6 километр. 5-6 километр. Мунун эң негизги себеби ошо децентрализациянын ишке ашпай калышында. Бизде тезинен биз башка өнүккөн өлкөлөрдө болойлу десек, биз ушул маселеге көңүл бурушубуз керек да. Биз жанагы керексиз область дегендерди жоюп, райондорду ирилештирип, ал райондордун бүгүнкү күндө жергиликтүү бийликке болгону 12% салык калат. Калган 88% салыкты биз борборго чогултуп алабыз. Анан биздин саясатчылар кийлигишип атып, ар кимиси үлүшүн алып атып, бөлүштүргөнгө аракет кылат аны региондорго. Бул туура эмес. Ошон үчүн биз эки баскычтуу немеден болгон салык системасын кабыл алгандан кийин биз ошол жана мен айткандай 3 эле тармактагы алып мамлекет коопсуздук, билим берүү, саламаттык сактоо, борбордук бийлик жалгыз гана коопсуздук менен алек болуп, берки саламаттык сактоо менен билим берүүнүн дагы бюджетин ошол регионго берип коюшубуз керек да. Дүйнөдө ушундай. Мисалы үчүн аймак деп 2-3 районду бирикте турган болсок, ага бир 50-60% ошол жерде топтолгон салык сеники деп койсок, ал аймак өзүнүн жетекчисин шайлоо менен түздөн түз шайлай алган болсо, өзүнүн акимин, эл, ал ошол жерде бул адилеттүү таркайт да, каражатчы. Каражат да адилеттүү таркайт, эл дагы Бишкекке көчкөнгө неме болбойт, муктач болбойт, Россияга же башка жака кеткенге муктач болбойт. Инвестициясын да өзү чечип алсын. Ал жерде гендери болсо, гендери боюнча борбордук бийликтин мекемелери, ошол эле госгеология жана башка, ал конкурсун эле өткөрүп берсин, эрежелерин сактап берсин, бирок чечимдерин баарын аймак өзү чечсе, ошол жердеги түшкөн үлүш чоң инвестициялардын 60% салыгы ошолорго калса, анда ошол аймактар тышта окуган, Америкада, ар жакта окуган, Европада окуган балдарды тартып келип өздөрүнө аким кылып шайлашат. Өздөрүн башкарып өнүгөт да.
ишкердик да өнүгөт ал жерлерде. Ушул сыяктуу бул эң чоң маселе. Анан элде дагы мындай неме болбойт. Борбордук бийликке нааразычылык болуп, элдин баары келип бул жерде төңкөрүш кылуу деген муктаждык да болбойт. Өздөрү чечип алышат. Өздөрү чечип алат. Албетте кээ бир жерлер дотацияга көбүрөөк муктач болот. Мисалы үчүн кээ бир регион, тоолуу аймактарга мисалы үчүн борбордук бийлик көбүрөөк үлүш берип коюшу мүмкүн. Башка жерлерге салыштырмалуу. Бул жерде бир гана маселе бар, жана улуттук проекттер деп атабыз. Жана кумтөр, жер үй сыяктуу. Буларды бөлүшүү кичине башкача болуш керек да. Мисалы үчүн 60% эмес, борбордук бийликке көбүрөөк кетиш керек бул улуттук проекттерденчи. Себеби алардан түшкөн акча менен жана тоолуу аймак дотация болот да. Ушундай жол менен кетсек, борбордогу мамлекеттик кызматкер саны да азаят. Борбордогу бийликтин башы да оорубайт. Эл өзү тандап, өзү жеринде өзүнүн инвестициясын дагы бүт баардык нерсесин чечип алган болот да. Анан ушул өтө маанилүү маселе. Бул инвестор тартууда дагы борбордук бийликтин ролу азаят. Бүгүнкү күндө Англияда болсун премьер-министр инвестиция издеп чыкпайт. Ал жерде аймактын жетекчиси өзү тартат инвестицияны. Түркияда дагы ошондой баардык жерде. Мамлекеттик президент же өкмөт жетекчиси муну менен алек болбойт. Алардын иши шарт түзүп берүү. Ооба, бирок азыркы мыйзам менен баягы 1000 эсе жакшы жетекчиси болсо дагы инвестицияны тартып не кылам, мага болгон эле 12% калат, калган 88%-ын алып кетип калышат деп баягы кызыктардыгы жок да. Ошол себептен жана Кытайларды кууду, тигилерди кууду, түрктөрдү кууду деп атпайбы жергиликтүү калк. Ошол себептен жергиликтүү калк аларды кууп атат да. Эгер алар эчтекесин көрбөсө, зыянынан башка эч нерсесин көрбөсө, анткени баягы цианид жана башка экологияны бузган нерселер эле калып атса, жолу бузулуп атса, жайлоосу керек жергиликтүү бийликке. Канча пайыз калыш керек? Бул алтын маселеси өзгөчө башкача маселе. Жок, алтын эмес, башка салыктардан мисалы үчүн. 60%, 70%, 80%. Эми жана билим берүү жана салмактуу сактоону дагы жергиликтүү ваучер менен жанагы медицинский страхованиянын үлүшүн дагы жергиликтүү бийликке калтыра турган болсок, бир 50-60% калыш керек да. Эң кеминде. Жана алтын маселеси боюнча дагы мындай бир сунуш айтса болот да. Бул мен ойлоп тапкан жокмун, муну башка өлкөлөр жасайт да. Тажрыйба баягы мамлекеттер үчүн эң пайдалуу жол эмне дегенде Аргентина жана башка өлкөлөрдө жасалган ыкма бар. Булар ар нерсени неме кылып, биз өткөн жолдун өтүп көрүшүп, мындай чечимге келишкен да. Биз эч жерге үлүшкө дагы кирбейбиз, салыгын да азайтып беребиз, ген байлыктарын. Экологиялык жактарын гана шартын түзгөбүз. Инвестиция канча көлөмү? Жана дүйнөлүк аудитор компаниялар бар. 4 аудитор компания. Международный, эл аралык компаниялар. Алар келип туруп инвестициянын туура экенин, көлөмүн аныкташат. Инвестиция чыкканга чейин чыккан алтындын 25% биздин мамлекеттик. Инвестицияң чыгып бүттү, 40%, 50% биздики, мамлекеттик, биздин казынага түшөт. Биз үлүш да албайбыз, сенден эч нерсе да албайбыз. Биз алтын алабыз. Казынага. Казына баары бизде иштетилеби бул алтын? Кара-Балтада иштетилет. Биз билебиз канча алтын чыкканын ар бир кенде. Ошол алтын бойдон нак бизге казынабызга акча түшүп турса, алтын түшүп турса деген ыкма эң жөнөкөй. Ал жерде коррупциялык маселелер дагы неметилбейт да. Анын алтын жыйнай беришет. Алтын мамлекет запасыбыз көбөйө берет. А бизде кумтөрдөн андай эмеспи? Биз кумтөрдөн болсо, кийин келип чыккан жалпы баягы үлүш алабыз да. Биз акция алабыз. Ал жерде болсо сиз чыгымдарды көбөйтө берсеңиз болот, прибыль азая берет да. Аны кантип далилдейбиз? А чыккан алтынды биз колубузга кармап да көрбөйбүз, ошо боюнча кете берет алар. Албетте, ал сатылат да. Ошого эгер ошол эми жөнөкөй эле ыкма да, бул алтын бойдон алуучу. Көп өлкөлөр ушуга өткөн. Биз дагы келечекте ушуга өтүшүбүз керек да. Бизде бизнести коркуткан дагы кандай мындай тармактар бар. Мыйзам чыгаруубу, же болбосо салык төлөөбү, эми салыктарыбыз деле көп эмеспи? Кайсыл тармак же саясий туруктуулук эместиктен уламбы Кыргызстандагы бизнес чөйрөсү жакшы өнүкпөй келет? Бизнести коркуткан эң чоң маселе бул антикоррупциялык мыйзам. Коррупцияга каршы күрөш чынын айтканда
korrupsionerlerge karşı güreş emes, bizneske karşı güreşke aylanıp ketken da. Bunun en çoğun sebebi, en jönököy çeçiliş nersesi, bizde korrupsiyalık maselelerde mamleketlik kızmatker menen teňme teň jeke mençik sektor biznesdagi jobga tartılat degen mыйзам бар. Misal üçün Gruziyany alıp karaylı. Gruziyada aytып atat. Bizde mamleketlik kızmatker gana jobga tartılat. Teskersinçe biznes sizler para verip oşol mamleketlik kızmatkerdi bizge karmatıp berseňer, sizlerin işiňer mыйзамсыз bolsa da biz mыйзамдаштырып berебиz dep atat. Bunun sebebi biz mıйзамda uşunday jılçık bar eken, bizde mamleketlik kızmatker uşul jılçыкты görüp kalıptır. Uşunça bizden katı mıйзамдарыбызга karabay, uşunday riske barıp atsa, sizler de oşonu taap berip atkanyňar üçin jılçыкты. Biz oşo işiňer даже mыйзамсыз bolsa mıйзамдаштырып berебiz dep atat. Bizde teskersinçe de. Bizde Kırgızstan'a gire bergende ele çegarada janagınday nemeler var, telefondor. Kayсы telefonga çalsa bolot, kanday nemetse bolot. Mınday da birok жоопкерчилик бар. Жаза милдеттемеси бар. Бул болсо деген çalbagıla bizge degende эле. Sizler görsüңөр da çalbagıla деген маанide эле. Ошондуктан bu antikorrupsiyalık mıйзам özgörtülüşü gerek. Al mamleketten aylık alıp atkan kişini gana kamtışı gerek da. Mamleketten aylık alıp atkan kişi emniyesi menen günölü olsun. Al majburlangan üçün para verişi mümkün. Köp uçurda. Siz aytып atsanız, hazır men spekulanттын кейсini эстеп атам да. Байкуш аларды камашты, бизнесин жабышты, ошого уруксат берген, аларды ошол коррупциялык ыкмаларга тарткан мамлекеттик чиновниктер жүрүшөт. Тескерисинче биз бизнести жазалап койдук да. Men bul jerde sistemdүү bir көйгөй болгонун айтып атам да. Бул жерде белгилүү bir кейсти алып неметкен жок. Андай кейстер көп да ошо системага кирип кеткен. Ошон үчүн системде өзгөрүү киргизе турган болсок, буну bir жумада бизде коррупция жоюлат. Гонконг муну жасаган, Сингапур муну жасаган, Грузия ошону кайталады. Мыйзам, bir мыйзам, жөнөкөй мыйзам. Мамлекеттик кызматкер гана жоопко тартылат. Калгандары керек болсо сыйланат деп коет. Бардык бизнесмендерге бирдей шарт түзүлгөнбү Кыргызстанда же мындай любимчик, не любимчиктер барбы? Кыргызстанда эми ар бир таза конкуренция барбы Кыргызстанда бизнесте? Мен чын айтыш керек. Мисал үчүн башка өлкөлөрдө да, кошуна өлкөлөрдө иштеп жүрөбүз. Кыргызстанда көп жакшы тараптары да бар. Экономика либералдуу жагына кеткен десек болот, бирок жанагындай мыйзам, ошол антикоррупция мыйзам сыяктуу кээ нерселердин автоматташпаганы, санариптешпегени, салык системасынын жетиштүү түрдө ушул сыяктуу көйгөйлөрдөн бирок албетте ар бир саясий бийлик бардык өлкөлөрдө эле бул неме өзүнүн жанында өзүнө фавориттери бар. Бул Америкада да бар, бул Кыргызстанда да болушу мүмкүн. Ал боюнча немете албайбыз да. Анан дагы бир маселеге мен токтолгум келет, убактыбыз мына патент маселесине. Бул патент маселеси дагы биз мындай алып карап көрдүк. Патентке кеткен чыгым патент чогулган акча менен тең-тең экен да. Бул сиз мамлекеттик салык системасында ошончо көп кишини кармайсыз, ошол акчаны чогултуш үчүнчү. Андан көрөктүү белгилүү суммага чейин 8 миллион сомму бүгүн элге эркиндик берип койсо болот. Таксист болобу неме. Мунун баарына бирок бир шарт менен. Сен кассалык аппарат колдоносуң деген шарт мененчи. Азыр бүгүнкү күндө технология өнүкпөдүбү? Жанагы онлайн кассалык аппараттар бар, онлайн кассалык аппаратты колдон, чек жаз, бирок салыгың 0 болсун. Салык албайм сенден деп койсо мамлекет, эркиндик берип койсо белгилүү суммага чейин. Бул дагы неме болмок да. Дагы бир динамика бермек. Элди бекер жана патенттер менен кыйнабай. Бирок жана кассалык аппарат не керек? Жана чоң фирмалар майдалап көп
өзүнүн ишин майдалап алып салык төлөбөй койбосун дебей ошо кассовый аппарат менен сиз немесин көрүп турасыз да. 8 миллионду аштыбы бүт баардык жанагы НДСи болсун немеси төлөнөт. Бирок патент дагы мына убактыбыз бүтүп калыптыр. Бирок мен мындай түшүнүгүм боюнча патент дагы өтө калыс эмес система да. Себеби ошол бирөө патентти төлөйт, айына бир 5 миң 6 миң төлөп коет, ошол эле бир 50 миң 20 60 миң долларлык тиги жумушту жасай берет. А бирөө болсо патент эмес ошол менен иштейт, анда ал салыкты көбүрөөк төлөп атат, ошол эле кызматты аткарат да. Ошон үчүн калыстык жок да. Ошон үчүн биз жанагы электрондук базасын оңдошубуз керек. Баардык нерсени санариптештирип, баардык счет фактуралар онлайн режимге өтүш керек, кассовый аппараттарды киргизиш керек, анан кийин белгилүү суммага чейин чакан ишкерлерди салыктан бошотуп койсок болот да. Мен акыркы суроом Жодор мырза, жаран катары, бизнесмен катары бир аз саясатка аралашып кеткен өкүл катары дагы Кыргызстандан кетпейсизби? Бул мен бир эле учурда кошуна өлкөлөрдө да барып келип жүрөм, иштеп жүрөм. Кыргызстанга кайтып келгениме 5-6 жыл болду. Мен өзү 14 жашымда Кыргызстандан кеткем. Кыргызстандан тышында жашаган, Кыргызстан тышында жашаган жыл саным мен Кыргызстан ичинде жашаган жыл саныман көбүрөөк. Мен Кыргызстанга ишенем. Кыргызстандын келечегине ишенем. Ошондуктан Кыргызстандан кетүү оюм жок. Бул жерде баардык нерсе оңолот деген ниеттем. Анткени өзүм инвестицияларым менен муну далилдеп келатам. Бирок биз көбүрөөк ушул экономика тармагына, инвестиция тармагына мамлекет катары дагы, эл катары дагы басым жасашыбыз керек. Популизмден алыс болушубуз керек. Жанагындай улуттарды бири-бирине неметүү, Кыргызстан, жалпы кыргыз эли биз бир нерсени түшүнүшүбүз керек да. Мамлекеттин акчасы болбойт. Мамлекеттин колундагы акча бул салыктардан турат. Туура. Салыктардан турат, салыктар болмойн биздин жанагы кече аянтка чыккан медиктерибиздин да айлыгы көтөрүлбөйт, мугалимдерибиздин да айлыгы көтөрүлбөйт. Салыктар болуш үчүн инвестиция керек. Ким болбосун, бул каяктан болбосун инвестициялар келиш керек жерлерге. Жана инвестициялар жакшы келиш үчүн жана мен bundan мурда айтып кеткен нерселерди ишке ашыш керек. Кыргызстан оор учурлардан өтүп атат, бирок мен үмүттүмүн. Аягында биз туура жолго түшөрүбүз. Мен коштошуп жатып бир айта турган бир эле кички сөзүм бар. Мен жакында бир иш-чарада болдум. Анда белгилүү бизнесмен Эмил Металиев агам менен мындай кошмо отуруп калыптырбыз, экөөбүз көрүүчү катары. Анан бир маданият өкүлү, белгилүү эле маданият өкүлү чыгып айтты да: "Надеюсь, теперь вы понимаете, что экономика вторична, искусство первично", депчи. Десе ошондо мага жанымда отурган Эмил байкем айтты да: "Аябай жаңылыш сөз айтты" депчи. Экономика всегда первична. Экономика өнүккөн жерде маданият дагы, адабият дагы, билим, медицина баардыгы өнүгөт депчи. Мен ошол мындай лозунг катары калып калды да, экономика первична. Албетте. Рахмат, келгениңизге. Сизге Аманчылыкта болсун. Иш күндүн кечи ушу менен жыйынтыкталды. Жакшы күндөрдө жолугалы.